Бизде конокто Алмаз байке, Кыргызстанда Алмаз Кейж USA деп бүт мекендештерге таанымал. Мен ар бир видео тартканда ассаламу алейкум деп учурашам. Башында кызык жери тракка кирип иштеп жүргөндө мен 2 жолу англис тилиң начар экен деп тикет алгам да. Англис тилиң жок экен деп, ошо биз дагы вестейшндерге кирип турабыз да. Алар да биздин өңүбүздө карап, булардын американецтердин арасында да ар кандай кишилер бар. Кээ бирлерине мисалы ар кимге ар түрдүү, кээ бирине оңой көрүнөт. Американын баардык эле жагы келсе эле оңой эле иштеп кеткендей болот, же болбосо баары эле оңой эле кеткендей болот. Биздин мекендештер ошого көңүл буруп, барып көп нерсени түшүнүп алса болот да. Анан кишилер келбей уят болдук дейт да. Анан ошондой реклама кылып коесуң, керектүү нерсеге адамдар барышпайт дейт. Эгерде ошол жакта бир той болот деп койсоң, мекендештердин баары жетип барат дейт да. Азыркы балдар келип калып эле бир жумада права алып коет, 2-3 айдан кийин сошулун, разрешение на работасын алып атпайбы? Анан деген дагы анан нааразы болуп коюшат да. Мен болсо 2013 келип, 2015 жылы права алып, сүйүнүп кулпуңдап. Көп мекендештер сурап калат. Биз Европага барып, виза алсак жеңил болобу деп. Тааныштар барбы, англисче билесиңби? Америкага барганда эмне жумушта иштейсиң деп койгондо эле биздикилер тракта иштейм дейт да. Бүттү. Өтпөйсүң. Анткени көп мекендештер түшүнбөй атат. Туристтик виза менен келдиңби? Эч кандай разрешение на работаң жок. Официально иштей албайсың. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн бизде конокто Алмаз байке, Кыргызстанда Алмаз Кейж USA деп бүт мекендештерге таанымал. Ошондой эле мен атым Сайпидин, фамилиям Туташов. Чикагодогу трак компанияларынын эң чоңу болгон жана азыркы учурда Кыргыз элине таанылып келе жаткан трак компанияларынын аты болгон Семэкспресс компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн биримин. Бүгүн Алмаз байке менен бир Кыргызстандагы мекендештер, ошондой эле Кыргызстандан келе жаткан мекендештер, ошондой эле Америкадагы иштеген мекендештер жана алардын бул жакта болгон жашоосу, ошондой эле бул жактагы кыйынчылыктар жана жеңилдиктер жана мүмкүнчүлүктөр боюнча сүйлөшүү максатында бүгүн Алмаз байке менен ушундай атайын подкаст даярдоо максатында сүйлөшүп кеңештик. Алмаз байке, бүгүнкү студияга кош келипсиз. Мен деген мындай жөн учурашсам мекендештер туура эмес ойлоп калышы мүмкүн. Мен ар бир видео тартканда ассаламу алейкум деп учурашам да, ошентип учурашып коеюн. Баардык мекендештерге жалындуу салам. Анан Сайпидин бир чети иним болот, бир чети менин шефим болот. Мен да Семэкспресс компаниясында айдоочу болуп иштейм. Анан абдан ыраазы болуп калдым Сайпидинге. Көчө күнү сүйлөштүк. Алмаз байке бир студияга барып подкаст кылып, мекендештерге жакшы маалымат берели дегенден сүйүнүп калдым. Чакырганыңыздар үчүн абдан чоң рахмат Сайпидинге, иниме. Биринчиден байке, убактыңызды бөлүп, атайын жумуштан калып келгениңиз үчүн чоң рахмат. Себеби буну тартуу максат, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү темаларыбыз бул Америкадагы страховка, ошондой эле штрафтар, жолдон полис берген тикеттер, ошондой эле медицинский страховка, анан ошондой эле Америкадагы болгон кредит карттар, кандай иштетүү, халал тамак, бул жакта болгон мечиттерге болгон мамиле, анан балдарды тарбиялоо, балдардын мектеби, бала бакча, ошондой эле мектеп темасында атайын суроолор болгон, көпчүлүк ошол мага кайрылышкан. Ошолорду бүгүн сиз менен талкуулап, себеби сизде көптөгөн бул суроолорго сиз көбүнчө жооп бердиңиз мекендештерге. Ошону дагы бир жолу чогуу биргеликте талкуулоо максатында ушул бүгүнкү мындай подкастка сизди чакырдык байке. Себеби бул суроолордун көпчүлүгүн сизге берген, сиз буларга дайыма жооп тапкансыз, жооп бергенсиз. Сиз көпчүлүк мекендештер сизге кайрылган үчүн ушуну сизден жооп алайлы деген максат болду. Жакшы, мияктан кененчилик турбайбы? Мен бир суроого жооп берип атсам, мен билбей калышым мүмкүн. Сайпидин иним кошулат. Сайпидин иним сүйлөп атканда мен кошулсам болот экен. Анан кээ бир суроолорго жооп берип атканда кайталанма болуп калышы мүмкүн. Анткени мен деген 2,5 жыл болду, 3 жылга жакын болуп калды. Видеолор чыгарып, мекендештерге мотивация берип, суроолоруна жооп берип жүрөм. Анан ошол эле берген суроолор келип калса, баягы жооп берсем кайра эле кайталанып калышы мүмкүн да. Ошол урматтуу мекендештер, көрүүчүлөр, негизи эле биринчи Алмаз байкеге болгон суроолорубуздун бири бул Америкадагы болгон штрафтар боюнча
бир аз тикеттер боюнча айтып берсеңиз. Себеби көпчүлүк мекендештер Америкага келет, бирок тикет алат. Тикет бул штраф билесиз. Ооба. Полистен алат же болбосо башка жактан алат. Ошолор боюнча бир аз маалымат берсеңиз, ошону билбеген айынан көп кыйынчылыктар болот да жаңы келген мекендештерге. Бул Америкага келген кишилердин арасында деле жок болуш керек, биздин мекендештин арасында тикет албаган. Баардык эле адамдар баягы колдон келишинче албайлы деп аракет кылабыз, бирок алып калат экенбиз. Мен деле тракта иштегениме 8,5 жыл болду. И тракта иштеп жүрүп деле тикет алгам. Өзүмдүн жеңил машинамды айдап жүрүп деле тикет алгам. Башында кызык жери тракка кирип иштеп жүргөндө мен 2 жолу англис тилиң начар экен деп тикет алгам да. Англис тилиң жок экен деп, ошо биз дагы вестейшндерге кирип турабыз да. Алар да биздин өңүбүздө карап, булардын американецтердин арасында да ар кандай кишилер бар. Кээ бирлери жакшы мамиле жасайт, кээ бирлери нацисттер да бар, ачык эле айтып коюш керек да. Анан биздин түрүбүздө карап, бул англисче жакшы сүйлөйт бекен же сүйлөбөйт бекен деп баягы сүйлөө речин дагы акцентин өзгөрткөн дагы полицейскийлер болот да. Ошентип анан жакшы түшүнбөй каласың кээ бирде. Эми жаңы Америкага келип тракка иштеп атканда ошентип 2 жолу тикет алгам. Бирок бул жерде тикет алганда штраф жазылат да. $100, $150, $80 деп. Ал тикеттерди обязательно төлөш керек. Мияктан ойлобоңуздар, башка мамлекетке окшоп тикетти төлөбөй качып кетем депчи. Баардык тикет берилгенде алар деген системага кирет. Ар бир штаттагы полицейскийлер ал системадан көрүп коет. Ошон үчүн убактылуу берилет. Кээ бир тикеттерди бергенде аякта деген өзүнүн имейл адрестери турат. Системага бир 2 жумадан киргенден кийин өзүң эле кирип, тикеттин номерин киргизип, өзүң эле төлөп койсоң болот. Бүттү, ошо менен кутуласың. А кээ бир тикеттерде андай адрес жок, сени сотко жиберип коет да. Например, Калифорния, мен биринчи тикетти мен да спидингден тикет алып калгам да, эми баягы иштегениме бир 2-3 ай болгон, опыт жок. Анан жана 40-жолдо Калифорниядан Аризонага кирерде ылдый иштер аябай бар экен. Ошол жактан кичине катуу айдап коюп турмун. Биринчи ошо спидинг тикетти 2000 канчанчы жылдары, 2015-жылдары алып калгам. Ошондой тикет бергенде сени сотко жиберип коет. Сотко өзүң барышың керек. Өзүң бара албасаң адвокатты обязательно жиберишиң керек. Анан сотко барбай койсоң, абдан чоң нарушение болуп калат да, праваңды лишать этип коет. 1 жылга чейин, кээ бир учурларда 5 жылга чейин лишать этип коет да. Анан тракта иштей албай каласың. Ошон үчүн мен өзүм бара албайм деп эме адвокат жалдап, адвокатка да төлөп бересиң. Мен ошондо $400 төлөп бергем. Адвокат барып, аяктан утулуп калган. Анткени күнөө менде. Мен дагы макул дедим, ооба күнөө эң негизгиси менин правамды лишать этип койбосун деп, алып койбосун деп. Адвокат мага чалып айтты, сотко бардык, жакшы. Өзүң келген жоксуң, мен защита кылганга аракет кылдым. Штрафын төлөйсүң деп. $400 деди, сен үйүңө барат төлөп кой деп. Мен аны төлөп койдум, адвокатка төлөдүм да $800 расход болдум, ичимен жаман болдум. Ушундай Американын закондору күчтүү. Аке, жаке, байке, тайке дегендер жок. Бирөөгө чалып, жардам берип коюңузчу, анан полицейскийлерге барып, акырын бир $100 берип коеюн десең, нарушник салып алып кетет да. Ошон үчүн закондор катуу иштейт. Нарушение кылдыңбы? Төлө. Убагында төлөп койсоң, баары жакшы. Анан поинттерди алып калат. Кээ бир штаттар поинттерди берет, а поинттер нарушение кылбай, определен жүрсөң, бир убакыт берет. Ошол убакытында нарушение жок болсо, алар өзүнөн өзү күйүп кетет да. Ошол тикетте негизи бизге деле азыр трак компанияга көпчүлүк айдоочулар келет. Келгенде эң чоң көйгөй бул ошо мурда байкабай төлөбөй койгон же болбосо төлөбөй жүрө берген штрафтардын айынан, тикеттердин айынан водительский правасын бузуп алгандары көп келет да. Анын айынан көпчүлүк водительдер кийин көп компанияга жумушка киргенге дагы тоскоол болот. Себеби страховка. Бул жакта страховка билесиз, канчалык сен мурда көп штраф алсаң, тикет алсаң, спидинг аласыңбы же болбосо светофорго токтобой кетесиңби же дагы бир башка нарушениелер кылган болсоң, ошого жараша страховкаңын, машинаңын страховка, айдай турган машинаңын страховкасы да кымбаттайт. Мисалы, 2 бала болсо, бирөө штраф алган эмес, а экинчиси көп штраф алган. Сени спидинг кылган, баягы скоростон или дагы башка штрафтар кылса, ошонун айынан бул экинчи бала ким ошо штраф кылгандар 2 эсе 3 эсе көп төлөйт. Бул деген мисалы бир бала машинасына $200 төлөсө, экинчиси
көп штраф кылган үчүн $600, балким $800 чейин көп төлөгөндөр бар. Ошон үчүн мекендештерге айтарыбыз, эч качан штраф албагыла. Алсаңар дагы биз кеңеш беребиз. Мисалы, мен тааныштарга айтам да. Сөзсүз текшерип, анын үстүнөн түшүп, адвокат алып, бүтүрүүгө аракет кылгыла. Себеби бул көпкө чейин энеңерде историяга да кала берет. Бул жакта водительский жанагы жазганда эле номерди бүт баары чыгат историяда. Бул мындайча айтканда өмүр бою эле зыян да. Ооба, зыян. Кээ бир компаниялар, страховкалар 5 жылдык мурдагы штрафын да карайт. Ошого жараша баасын жанагы страховканын бааларын кымбаттатат. И компанияларга жумушка да кириш кыйын да. Мен деген өткөндө эме болуп калбадымбы? Чикаго келип, жүргөндө бир иш чарага барып калдым. Иш чарага барып калганда биздин консулубуз менен чогуу бир иш чарада болуп калдык да. Болот Борбиев агабыз менен иш чарада болуп калдык. Ал айтып атпайбы? Азыр көптөгөн мекендештер келип атат. Американын закондорун жакшы түшүнбөгөндүктөн көп нарушение кылып коюп атат депчи, билбестиктен. Анан биз деген кыргыз комьюнитиси бар да Чикагода. Ошол жака деген жанагы ошол райондогу полицейскийлерди, прокурорлордун баарын чакырып, мекендештерди чакырдык дейт. Ал полицейскийлер келип, баардык закондорду түшүндүрүп берди дейт да. Абдан сонун мондай болуп калса, мондай болуп калат, мондай болуп калса, мондай болуп калат деп. Анан биздин мекендештер ошого көңүл буруп, барып, көп нерсени түшүнүп алса болот да. Анан кишилер келбей уят болдук дейт да. Анан ошондой реклама кылып коесуң, керектүү нерсеге адамдар барышпайт дейт. Эгерде ошол жакта бир той болот деп койсоң, мекендештердин баары жетип барат дейт да. Керектүү, өзүлөрүнө керектүү. Закондорду үйрөнүп алсаң жакшы да. Анан биздин да горячий линиябыз бар дейт. Ошол жака чалса биз да түшүндүрүп беребиз. Кичине эме болгулачы депчи, баягы адамдарды чогултканда келип, катышып, өзүңөргө керектүү маалыматтарды алууга дейт. Ошол штраф боюнча бул тикетти бул адам текшерип турса болот. Ар ким сайттарга кирип эле, ар бир штаттын өзүнүн сайты бар. Ошол жака кирип эле водительский правасына, драйвер лайсенсында номер жазса, качан кандай тикет алган чыгып турат. Ошон үчүн мекендештерге айтарым, жок дегенде 2 ай 3 айда кирип текшерип койгула. Себеби кээде билбеген тикеттер да болуп калышы мүмкүн. Ошолорду мисалы фотоаппарат менен тарткан, жанагы камералар менен тарткандар бар болуп калат да. Ошолорду байкабай жүрө беребиз. Себеби бир машина сенин атыңда, бирок досуң айдаган болот же башка болот, сенин атыңа өтүп кеткен болот. Ошолорду карап текшерип турганыбыз мындай. Туура да. Жанагы абдан туура, жанагы эмеге кирип атпайбызбы? Жана траковый компанияга кирип атпайбызбы? Жумушка киргенде траковый компания депозит деп, ар бир траковый компания депозит деп определенный сумманы кармап, ар жака коюп коет. Анан кийин айдоочу жумуштан кетем десе, ошол депозитин сразу бербейт. Аны деген определенный 40 күн болуш керек. Ошол 40 күн берилбейт ал. Анткени деген жанагы водитель тикет алып калышы мүмкүн, айдоочу тикет алып калганда, ал системага сразу эле кире калбайт да. Определенный 2-3 жумадан кийин кирет. Бул айдоочу жумуштан кетип калса, баарын берип койсо, депозитти берип койсо, ошол депозит ошон үчүн кармалат. Мекендештерге түшүнүп коюш керек. Кээ бирлер нааразы болуп калат да, эмнеге депозит кармашат депчи. Анан силер деген кетип калгандан кийин баардык расчетту жасап, анан тикет келиши мүмкүн да төлө деп. Ошон үчүн 40 күн күтүлөт. Ошол учурда тикетти алып калсаңар келет. Ошондон 2000 2,5 миңден тикетти кармап туруп, калган акчасын берип коет да. Ошон үчүн да кармалат да. Права жөнүндө айтып коелу, көптөгөн мекендештер жаңылыштык кылып, азыр мага күн сайын, азыр дагы түз эфир өткөрүп келдим 2 саат. Баардык эле мекендештер сурай берет. Азыр мекендештерибиз дүйнөнү кыдырып жүрбөйбү? Россияда бар, Европада, Турцияда, Японияда, Кыргызстанда баардык эле сурай берет. Алмаз байке, ушу жаңылыштык абдан айтып коюш керек да. Көп мекендештер ойлошот экен, биз Кыргызстандын правасына И, Д деген категорияларды жана грузовойдукун бастырып алып эле, шуулдап эле жетип келип Америкага, шуулдап эле трак отуруп эле, акчаны мүшөктөп басып эле байып кетет экенбиз деген ой менен келген кишилер Америкага келгенде башкача да жашоо. Ар биринин тепкичтери бар да. Келгенден кийин определенный убакыт кетет. Жарым жыл, 1 жылга чейин өзлөрүнүн тепкичтери менен барып, анан баягы турмуш оңолуп бир нукка түшөт да. Ошону айтып коюш керек, ачык элечи. Кыргызстандык болобу, Европа, Казакстандык, Өзбекстандык болобу, праваңар жарабайт. Бул убактылуу келип, өзүңөрдүн менчик, досуңардын, тууганыңардын эле машинасын бир штаттарганда 3 ай, 6 айга чейин эле максимум айдайсыңар. Булду. Иштей албайсыңар. Американга иштеш үчүн Американын правасын алмайынча жумушка киргенге болбойт закон боюнча. Анан өзүнүн да тартиби бар да. Биринчи жеңил машинанын правасын алыш керек. Жеңил машинанын правасын тапшырыш өтө жеңил.
Мага да көптөгөн карындаштар чалып калат, жазып калышат, алар да айтат, Алмаз байке, Кыргызстанга караганда Америкада жеңил машинанын правосын алыш абдан жеңил экен дейт да. Өтө эле оңой экен дейт. Андан кийинки этап көп мекендештерде жаңылган жери, мен право алгандан кийин эле таксиге кетип калам дегенчи. Таксиге болбойт. Анткен деген адамдар эме кылат да. Адамдын өмүрү менен ойнобош керек да. Опыт алыш керек, экспириенс деп коет. Нью-Йорктуку билем, 6 ай таксиге иштей албайсың. Башка штаттарда 1 жылга чейин таксиге кире албайт. Таксиге кире албайсың. Нью-Йоркко 6 ай өткөндөн кийин да таксиге иштей албайсың. Анын үчүн TLC деген право алыш керек. Мен да окугам. 3 күн окуйсуң, экзаменди тапшырасың, $1000 кетет. Анан TLC деген право берет атайын. Ошо менен анан таксиге кирип иштесең болот. Чикагодо болсо 1 жылдан кийин иштейт болуш керек. Ошону билип коюш керек. Ошон үчүн мекендештер бул жака келип туруп анан эме кылып атышпайбы? Бардыгы жеңил машина сатып алып, анан доставкадан баштап атышпайбы? Доставкадан баштап, аякта кичине акчасы кичине ылдыйраак экен, анан кийин 1 жылдан кийин такси өткөндө кичине көбүрөөк акча табат экен да. Анан деген мен да жаңылыштык кылгам да. Мен дагы Бруклинде жашап жүргөндө жеңил машинасын мен 2 жылдан кийин алгам. Азыркы балдар келип калып эле Мексикадан өтөбү, 1 жумада право алып коет, 2-3 айдан кийин сошылын, разрешение на работасын алып атпайбы? Анан деген дагы анан нааразы болуп коюшат да. Мен болсо 2013 келип, 2015-жылы право алып, сүйүнүп кулпуңдап. Анан деген мен мякта деген мекендештер аз болчу ал учурдачы. Анан баягы маалымат дагы аз болчу. Азыр блогерлер бизге окшогон блогерлер көбөйүп маалымат берип атпайбы? Мага бирөө айтып койду. Жеңил машина алдың, эми тракка кириш үчүн 6 ай күт деп койду да. Мен болсо бир чети жакшы. 4 ай даярданып жүрдүм, жана суроолоруна даярданып. Көрсө, жеңил машинанын правосын алгандан кийин эртеси күнү барып тракты баштасаң болот экен да. Мекендештерге түшүнүп коюш керек. Анан ошо тракка кириш дагы эме эмес да. Жеңил эмес, $3,500 кетет. Анын деген 3 экзамен тапшырасың ГАИге барып, трактын окуусун окуш керек, pre-trip inspection, айдайсың, англисче сүйлөп беришиң керек дегендей да. Анан ошону Кыргызстанда отуруп, же Европада отуруп, азыртадан даярданып, англисче окуп, биз деген каналдарыбызга бүт коюп атабыз. Жана pre-trip'тин дагы ошо эмелер айтып бере турган нерсесин коюп атабыз. Жана General Airbag Combination'дин компьютер менен тапшыра турган 3 экзамен дагы коюп атабыз. Жаттай бергиле депчи. Анан кээ бир мекендештер жаттап даярданып келишет экен, кээ бирлер наура мекендештер кетип атат деп анан бул жака жетти. Алмаз байке, негизги суроолордун бири бул. Азыркы сиздин азыркы учурда Кыргызстандан көптөгөн мекендештер Америкага болгон кызыгуусу өтө чоң. Себеп сиздин жана башка көптөгөн биздин блогер байкелердин, эжелердин блогдорун көрүп, видеолорун көрүп, көпчүлүгүндө кызыгуу пайда болуп атат. Себеби кээ бирлерине мисалы ар кимге ар түрдүү, кээ бирине оңой көрүнөт. Американын баардык эле жагы келсе эле оңой эле иштеп кеткендей болот, же болбосо баары эле оңой эле кеткендей болуп. Анан негизги суроом Америкага азыр ушул убакта бизди көрүп же кийин көргөн мекендештер Америкага келээрин астында эмне кылыш керек? Кандай даярдык болуш керек? Ошону боюнча айтып берсеңиз. Жакшы, бул Америкага агым мурда бар болчу да. Бизге чейин эле бар болчу, биз келген учурда бар болчу, бирок мынчалык масштабта эмес болчу да. Акыркы бир 2 жылда аябай катуу кире баштады го дейм. Анан 2 жылда катуу кирип атат, анын үстүнөн Мексика да ачылып калбадыбы? Байдан келип Мексиканы ачам деди эле, Трамп болгондо Мексиканы почти жапкан да. Жап, кишилерди киргизбей, силерди кабыл алабыз, бирок Мексиканын территориясында күтөбүз деген. Анан ар бир эле президент келгенде тигиге каршы сүйлөйт турбайбы? Трамп келип туруп аткан, мен Трамптай эмесмин, акчалардын баарын заборго кетирбейм, мен Мексиканы ачам деген. Мына ачты. Ар кайсы өлкөлөрдөн адамдар келип атат, бирок келип аткан мекендештер бул деген ысык көлдүн бир эле тамчысы болуп калат. Кыргыздар деген көрүнбөгөн эле калып калат. Бизден деген миллион, 40 миллион, 60 миллиондук өлкөлөрдөн да келип атышпайбы? Ошолор басып атат да. Украинадан, Россиядан, эмне деген Россия деген эмне деген өлкө? Башка жанагы Африкадан келип атышат. Моякта Гондурас, ар кандай өлкөлөр бар да, ошол жактан келип атышпайбы? Анан ошолор маалыматтар көп чыгып кетти. Бизден башка дагы дүйнө жүзүнөн келген блогерлер чыгарып анан агым күчөп кетти. Америка бул, мен ар дайым айтып келем, мигрант түшүнбөсө башка киши түшүнбөйт депчи. Мигранттын жашоосу бул жыргал деп ойлошот окшойт. Бул башында азап менен болот да. Анткени жаңы төрөлгөн баладай деп коем да. Бул жака келгенде тил билбесең, кичинекей бала билбейт да, тилди билбейт. Жаңы төрөлгөн баладай, районду билбесең,
тамак алып жей албасаң, оюңду бере албасаң, бирөө бирдеме деп сүрөсө түшүнбөсөң, жумушуң жок болсо, квартираң жок болсо, анан ошону бирден тепкич кылып коюш керек болот атпайчынбы? Үй кургандай, фундаментинен баштап, стенасын тургузуп, крышасын жап деп. Ошон үчүн келе жаткан мекендештерге айтыш керек, абдан даярдангыла, астыга пландарды түзгүлө, ойлонгула, барганда кайсы штатка барабыз, эмне үчүн барабыз, англис тилди окуйлубу, анан деген бул темага да өтөбүз да, жанагы квартира маселесин да карайбыз, кайсы районго келиш керек, эмне документтер болот, кайсы жол менен барып атам, кайсы жолду тандайын. Мен деген Мексикага негизи каршымын да. Каршымын. Мен легалдуу жол менен келгенге. Анан мага дагы көптөгөн мекендештерге берет болуш керек суроо. Мага да жазып калышат. Алмаз байке, грин картаны Аламедин базарынан сатып аламбы же Ош базарынан сатып аламбы депчи. Азыркы күнгө чейин. Анан күлкүм келет да. Анан аларга түшүндүрөм, башкасы жаңы чыгат, ал суроо берет. Ошолордун баарын изилдеп, азыр 21-кылым интернеттин заманында кирип, окуп, грин карта деген бул эмне, кандай ойносо болот, эмне документтер керек, же болбосо бир туристтик виза менен барам десең, туристтик визаны кантип алам. Анан көп мекендештер менден сурай берет, Алмаз байке кантип барабыз деп. Мен айтам, айланайындар, акимият бербейт визаны. Прокуратура бербейт, сот бербейт, губернаторуң бербейт, даже биздин президент бербейт. Бир гана организация бар, бул Америка Кошмо Штатынын ар бир өлкөдөгү эмеси, посольствосу. Аякта представитель бар, консул бар. Биз деген билбестик менен адамдар кичине мындай караңгыраак болуп атабы же маалымат аз болуп атабы, анан деген акчабызды башка бирөөлөргө берип, услуганы колдонгонду жакшы көрөт экенбиз да. Грамотный, баарын билген киши ошол посольствонун сайтына киргиле. Кирсеңер ал жакта жазылып турат, кандай визалар бар, кандай визаларды кантип алыш керек, кандай формаларын толтуруш керек, эмне документтердин баары топтолуш керек. Ошонун баарын даярдап туруп эле өзүңөр эле жиберип койсоңор, ал посольство өзү эле кайра силерге ответ жиберет. Силер Америкага турист болуп барайын деп атасыңарбы? Анан качан киресиңер депчи. Мына бирок азыр Кыргызстанда бир жылдары, бир жыл мурун болуш керек. 2,5 жылга чейин очередь узарып кеткен да. Азыркы учурда кыскарды. Бир 3 ай, 4 айдан кийин кирсе болот. Виза. Анан мына мынчанчы 3 айдан кийин, например, азыр деген январь болсо мына жайда, июнда кирсеңер болот. Качан киресиңер дейт. Анан ошол жакта круглушокко алып кайра жиберсеңер, анан силерге чакыруу жиберет. Ушундай урматтуу Кыргызстандын жараны, мынчанчы күнү саат мынчада, мынчанчы айда документтериңди алып алып, толук жана консульский сборду алып алып, посольствого кел, интервьюга кир деп. Анан ошол интервьюга кирип турган ошол жакта маселе чечет да. Анан консул чечет да. Сен өтөсүң, өтпөйсүң, барасың, барбайсың деп. Бир гана ошол консул эле чечип коет да. Анан кээ бир мекендештер чет мамлекетке барып өтүп атышпайбы? Эмнеге? Көп мекендештер сурап калат. Биз Европага барып виза алсак жеңил болобу деп. Эч кандай жеңил болбойт. Анткени Европада дагы посольство баягы эле документ, баягы эле интервью, баягындай эле суроолор, баягы эле форма, 160 форма. Японияга барсаң деле ошо. Бардык жакта. Просто очередь. Очередтин узундугу. Кыргызстандан кирем десең 4 айдан кийин киресиң. Германиядан кирем десең 1 жумадан кийин киресиң. Өнүккөн өлкөлөрдөн Америкага келем дегендер аз да. Анан кирсең баягы эле суроолор, эч кандай айырмасы жок да. Анан ошо мекендештер, мен тааныштарым Европадан деле 5 жолу кирип, 4 жолу кирип деле албайт. Анткени деген алардын загран паспортунда печать калбай калган. Европанын бүт өлкөлөрүн кыдырган да. Анан кээ бирөөлөр печать бастырал деп мындай кыдырып чыгышат экен. Анын кереги жок. Менин толтура инилерим, досторум, трак айдагандар мага постоянно чалып турушат. Байке дейт, мен деген загран паспортунда печать баса турган жер жок дейт. Анан мен турист болуп Америкага барайын десем дейт, өтпөй калдым дейт. Экинчи жолу кирдим, өтпөй калдым дейт. 5-нчи жолу кирдим, байке өтпөй калдым дейт. Ошол учурда Кыргызстанда мага бир күнү 14 үй бүлө чалган. 14 үй бүлө чалган. Биз деген посольствого кирдик, өмүрүбүздө Кыргызстандан чыга элек болчубуз, паспортубузда бир печать жок дейт. Даже үй бүлөсүндө кичинекей балдар менен берип салган бир учурда. Бир учурда мен таң калгам, шок болгом. Кантип балдар менен берип салды депчи. Мына кириптир подряд 14 үй бүлө чыгыптыр, ошо 1-2 күндө мага чалышкан. Көрдүңүздөрбү? Кыргызстандан өттү, Европадан өткөн жок. Ошон үчүн колдон келсе ошол эле жашаган жериңерге эле бүт грамотно кылып, өзүңөрдүн эле колуңардан келет.
Анан ошол биздин билбестикти колдонуп жанагындай туристический агентстволор, ар кандай агентстволор азырда бүгүн түз эфир өткөрдүк. Кээ бирөө айтып атат, ошо туристтик агентствого барсак $2000 чейин сурап атат дейт. 1,5-2 үй бүлөнүн санына жараша. Алар деген силер жасай турган нерсени эле жасайт. Силердин эмеңер, деңгээлиңер жетет. Силердин билбестигиңерден колдонуп, силерден акчаларды алып атат да. Алар деле силер үчүн форманы толтурат, тияка жиберет, качан киресиңер билет. Баягы эме керектүү документтердин бүт баарын даярдайт, баарын эметет да, ошонун услуганы алып алат, анан интервьюга киргизет, бүттү. Гарантия бербейт. Гарантия деген өзүңөрдөн кайра эле. Суроодон кармалып атат да көбүрлөрчү. Минтип коет да, консул минтип коет. Турист болуп барып атат да. Америкага барганда кайсы штатка барасың? Бул штатка. Эмнеге ал штатка барып атасың? Тааныштар барбы, англисче билесиңби? Америкага барганда эмне жумушта иштейсиң деп койгондо эле биздикилер тракта иштейм дейт да. Бүттү. Өтпөйсүң. Анткени көп мекендештер түшүнбөй атат. Туристтик виза менен келдиңби? Эч кандай разрешение на работуң жок. Официально иштей албайсың. Иштегенге мүмкүнчүлүгүң жок. Сен деген 5 жыл качырат, зато 6 ай эле жүрөсүң. Анан мына сөзүнөн кармалдыбы? Логический суроода. Барып, кайсыл жубайың каякта иштейт? Сен каякта иштейин деп барасың? Мен деген Америкага барганда тракка иштейин деген оюм бар. Жубайым болсо повар болуп кафеде иштейин. Бүттү, өтпөйсүң эч качан. Анткени айтыш керек. Мен турист болуп бартам. Мен аякта иштегени барган жок. Мен разрешением жок иштегенге. Мен барып, туугандарга кезигип, жер көрүп, эл көрүп, анан келем. Мен убактым жок Америкага барганда. Миякта бала чакам, миякта малым, миякта үйүм, туугандарым миякта десе, молодец. Накта турист экен, барып кайра келет экен деп берет печатын. Ошон үчүн суроодон кармайт да аларчы. Даярдык. Анан бул жака келгенде эме кылып келиш керек. Азыр ошо айтып койсом болобу? Суранычы. Бул жака келгенде адамдын даярдыгынан көп нерсе зависит этет. Официальный жол менен келдиңерби, үй бүлөңөр менен. Бул жака келгенде Чикагога келе атасыңар. Чөнтөгүңөрдө $15,000 турат. Силер деген план түзгөнсүңөр, азаматсыңар. Келгенде квартира снимать этем, машина сатып алам. Кээ бир мекендештер жумушту бир күндө таппайт, бир жумада табат, бир айга чейин барышы мүмкүн. Кээ бирөөлөр бир ай үй бүлөсү менен гостиницада жашап калат, күн сайын $100 төлөп берип. Башында кыйын да. Анан акчаң толуп турат, $15,000 турат, $20,000 турат, запас менен келе деп атпайсызбы? Алар эч качан кыйналбайт. Көңүлү ток, балдары тамак ичип атат, гостиницага төлөйт, эки жакты көрөт. Анан жана көп кыйналып аткан, азыркы учурда кыйналып аткандар жалаң Мексика менен келаткандар да. Мексика менен ошол эле акчасын алып чыгат. Бирок Мексика менен келатканда бул Мексика коррумпированный өлкө да. Аякта полицейскийлер акчалат. Койот дегендерге төлөйт. Гостиницага бир 2 айлап жатат, аяка төлөйт. Тамак ашка акча кетет, такси нанимать этет. Анан жанагы картель деп коет да, бандиттер. Бандиттерден полицейскийлерден коркот. Анан кармап алып, ошол жактан акчаңды алып коет. Кээ бирөө үй бүлө келсе аялдарын алып калып атат. Плантацияга апарып эркектерди наркотикти аякта эметилген, өнүккөндө аякка плантацияга салып атат. Аяктан Мексикадан өтүп аткандар айтып атпайбы, труптарды көрүп атпайбы? Чөлдө, жана джунглелерден, суулардан өткөндө жакында да ошондой эме окуя болбоду? Биздин жараныбыз, жана бир карындашпы, колунда баласы бар экен, катер менен кетип баратып, колунан баласы түшөт. Эми ата эне да өзү секирет, аялы аркасынан күйөөсү секирет түн ортосунда. Бүттү, катер баскан боюнча кетти, 3 киши каза болду. Ошондой кырсыктар көп болуп атпайбы? Анан деген ошол жактын бүт алып келаткан 10-15 миңи ошол жактан кетет. Анан деген киргизет, жана CBP-1ды кармайбы, кандай кирет, же тешиктен өтөбү? Киргенден кийин, Американын территориясына киргенден кийин чөнтөктө баягы 15-20 миң жок, $50, $100. Бүттү, анан кыйналасыңбы же кыйналбайсыңбы? Любой адам кыйналат да. Же квартира эмет албасаң, же машина сатып албасаң, же жумушка орношо албайсың, же тил билбесең, мына талаада калдың. Ошол кишилер келип, Америка жаман, Америкада деген биз элестеткенде эмес экен дегендер ошолор да. Анан ошо даярдык, эң негизгиси даярдык. Ошондо Алмазбай сизде азыр эми көпчүлүк тааныштар через сиз айткан жакшы жолду айттыңыз. Виза алып кирген сонун эң жакшы официалдуу жолу жакшы. Бирок болбой эле, ал жактан болбоду жолу. Болбой эле через Мексика келип атышат. Мексика дегенде мага чейинки мамлекеттер бар. Ошол азыркы учурда канча убакыт болуп атат и канчалык азыркы учурда канчалык адамдар кирип атат и киргенге канчалык мүмкүнчүлүк бар азыр?
Мен азыр туура эмес ойлоп калышым мүмкүн. Биздин чоңдор мына туура эмес ойлоп калышы мүмкүн. Бирок мен деген акты ак, көктү көк деп айтып жүрөм да. Жакында эмен уктум да. Биздин элчибиз айтты. Жакында эми канча 2-3 ай мурун го дейм. Биздин президент айтып атат дейт. Биздин президент айтып атат, Мексика менен мекендештерибиз кирип атат. Ошол жака срочно посольство ачышыбыз керек. Биз мекендештерди батыраак киргенге жардам беришибиз керек деп. Бул билбейм, мен күлкүм келди ошону уккандачы. Бул абдан туура эмес нерсе. Президентке туура эмес маалымат берип атышат, тегерек деп жүргөндөр. Миграцияда иштегендер вообще деңгээли жок адамдар да. Президент минтип айтыш керек да. Мекендештердин баары Мексика аркылуу кирип атышат. Токтотушубуз керек. Бул туура эмес маселе. Мексика менен киргендердин бүт баары политический убежище менен келип атат. Биздин өлкөнү жамандап кирип атышат. Биз токтотушубуз керек. Биз деген андан көрөк бул деген эми Россиядан эмне? Россиясын эмнеден коркот? Бул деген военный эме эмес да, суроо эмес да, бул миграция. Миграция болуп келген и боло берет. Андан көрөк чоңдор менен сүйлөшөлү Американын. Биздин элдер иштерман. Андан көрөк ушундай бир жолдорун табалы. Жеңил кире турган. Анан экинчи дагы биздин элчибиз минтип айтты да. Биз уже 5 жылдык туристтик визаны 10 жылга узарткан табыз жакында дейт. Хоть миллион жылга узартып кой. Анын эмне пайдасы? Андан көрөк ошол 5 жыл болсо да жолун жеңил кылыш керек да. 1000 жылдык кылып кой. Бай элдер деген баягы эле документ, баягы эле барат, баягы эле интервью өтө албайт. Анан айласы ошо Мексикадан кирип аткандар буларды да түшүнсө болот. Эч кандай маалыматы жок, мамлекет эч кандай жардам бербейт. Грин картады бул бош базардан сатып аламын дейт, маалыматы жок адамдарда. Чынбы? Анан деген Мексика менен кетет да. Тияка барса болбойт, мияка кагылат, тияка кагылат, анан Мексика менен кирет да. Мексика темасы бир убагында мен дагы ушунчалык жүрөгүм ооруп мекендештерге. Бир чети айттым, Мексика менен кирсеңер кире бергилечи деп. Видеолордо да айттым, Мексика менен кирсеңер кире бергиле деп. Анткени Мексикада ошондо жакшы учур болуп аткан да. Мексикага келет. Келгенден кийин CBP-1ды кармайт. Бул официальный жол болуп атпайбы? Өзлөрү государство киргизди да, мамлекет киргизди. Тешиктен секирбегиле, машина менен тарант этип кирбегиле. CBP-1 деген программабыз бар. Ошону кармагыла, границага чакырабыз, келгиле. Анан ошол учурда бир ашып кетсе 4 саат. Үй бүлөң болобу, аялың болобу, балдарың болобу 4 саат кармайт, отпечатакты алат, документиңди алат, собеседование кылат, поручительдиңди сурайт. Мыякта ким сени тосуп алат депчи. Ошого чалат. Ушундай кишилер келди. Кирсе болобу деп, анан болот десе, пожалуйста, кириңиздер. Кириңиздер. Пожалуйста, welcome деп мына киргизип атканда. Анан деген азыркы учурда мына бүгүнкү күнү Мексика темасы абдан катуу неме болуп турат да. Жабылат деген учурда турат. Анткени азыр Байданды Американын элдери жаман көрүп атат. Украина согушуна эмне кийлигиштиң? Биздин эмне ишибиз бар? 150 миллиард долларды берип салдың. Аны биздин экономикага салгандын ордуна деп атат. Эмне Мексиканы ачып салдың, элдин баарын киргизип атасың. Азыр Трамп деген 20 миң, 30 миң, 40 миң, 50 миң кишини чогултуп стадионду бакылдап атат. Мени президент кылгыла. Мексиканы биринчи очередь жабам деп атат. Ошон үчүн деген азыр кыйын болуп атат. Мына губернатор да Байданды укпай, армиясын киргизип границага тизип салды. Азыр армия полностью кирбеди. Техас штатынын Наз гвардиясы азыр эмени курчап турат. Границаны жаап, границаны жаап салды, монтип жаап салды. Бай тешик бешиктен кирип чыккан делдер. Ошолордун баарын тизип салды. Мына immigration кыла албайсыңар, мына мен кылам. Мен деген Байданды укпайын деп туруп, губернатор деген армиясын тизип салды. Видеолор чыгып атпайбы азыр? Карасаңар мурдагыдай тешиктен келип аткандарды полицейскийлер иммигрейшндики кош келиңиздер деп мындай эметип киргизип аткан. Азыр жерге жаткызып алып, колгун толгоп, тиги машина кыргытып, тигинтип минтип атат. Мурдагыдай жок азырчы. Азыр деген элдердин баары түшүнүп калды, разворот кылып атат. Анан 7 айга, 8 айга камап атышат. Азыр мына аз калды. Ноябрда мурдумду туурасынан кесип берем, ошондочу болбой калса. Республиканыз келет. Анан биринчи очередь Мексика жабылат да. Ноябрда президенттик шайлоо болот. Президенттик шайлоо болот. Республиканыз келет. Мексика жабылат. Путин менен жаңы президент сүйлөшөт. 2025-жылы согуш токтойт. Азыркы чейин уланып берет. 5-жылы 2025 жылы Путин менен сүйлөшөт. Украина нейтральный болот. Определенный бир областтар эмеге өтөт. Россияга обязательно өтөт. Ал өтмөйүнчө ал согуш токтобойт. Обязательно эметет. Анан экономика
Атаң көрү өйдөнү көздөй кетет дагы. Мен көп эксперт менен сүйлөшкөм. Эксперттер менен сүйлөшкөм, айткан. Алмаз 2026-жылы коммунизм келет Америкада дегенде. Азыр эми мына оңолуп келатат. 2025 жыл эмелер болот, жылыштар болот. 2026-жылы биз жана Украина согушуна чейин мякта коммунизм эмес беле? Сонун жыргал жашоо эмес беле? Ошол келет да, Кудай буйрса. Жакшы келсин байке, оюңузга май дей беле. Макул байке, тигилер боюнча айттыңыз, Мексикадан киргендер, кыйынчылыктары. Ал эми азыр могул боюнча суроо болуп атат да байке. Азыр эми бул жака кирди да эми. Курматтуу кыргызстандык мекендештерибиз кирди. Алар эми бул жакта эмнелерди кылыш керек, эмнелерди кылбаш керек, жанагы закондор боюнча бир ооз айтып берсеңиз. Биз кээде кирип билбей көп нерселерди нарушение кылып атпайбы мекендештер? Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Нарушение кылганда эми мекендештери бул жака келатканда колдон келсе тааныштары бар жакка барыш керек да. Например, бир кыргыз мекендеш чыгып алып эле дети Мизуриде же болбосо жана Саус Дакотага кетип калбайт да. Же тил билбесе, же документ жок болсо, бул Американы айтып коюш керек, жанагы даже грин карта утуп келгендерчи сразу документин колуна албайт да. Алар дагы 1 ай, 1,5 айдан кийин сошалын алат, грин картасын алат. Алар чисто американский, жанагы американецтердин комьюнити деп коет го мыякта. Аякка барып эч качан квартира снимать эте албайт. Мен деле азыр Агаяда ошо американецтердин комьюнитисинде жашайм да. Мен деле келгенде биринчи очередь американецтер эме дейт: social security карточка, driver license дейт да, жана айдоочулук күбөлүң. Бүттү. Ошо менен сен деген историяңды текшерет. Сен акча төлөй аласыңбы, сен кимсиң, мурда криминалың барбы, банкта деген баягы задолженностьң жокпу, качып жүргөн немесиңби, адамсыңбы, жакшы адамсыңбы, жаман адамсыңбы деп карайт. Андан кийин уруксат берет американецтер. Жакшы, биздин комьюнитиден квартира алганга уруксат беребиз дейт. Жүрүңүз, тандаңыз деп түрмөт эт. Биздин мекендештер эмне үчүн кыргыздар көп жакка келип атат? Анткени, например, Чикаго келип атат, Филадельфия, Нью-Йорк деп келип атышпайбы? Аякта деген СНГдан келген көп кишилер уже отурукташып калган. Асты 5-6дан үй алып койгон, ишканаларды ачып койгон. Ошол жака келгенде булар ушундай да, көп жерде. Мен да башыман көп өткөн да. Атың ким дейт? Алмаз десең, могу квартираны көр, жакса чыга бер деп коет да. Бирок бул квартира $1,5 миң турат, например, однобедрумный квартира деп коелучу. Же двухбедрумный, Чикагода двухбедрумныйга 1,5-1,6 төлөсө болот экен, $1000. Жакса, мага ай сайын 1,5-дан төлөйсүң, депозит $1,5 миң таштап коесуң, кийин квартирадан чыгамын дегенде 2 ай мурун эртерээк айтасың, ошо депозиттин эсебинен акыркы айда жашайсың да кете бересиң деп коет да. Американецтер эч качан антпейт да. Ошон үчүн мекендештер СНГдан келген кишилердин арасына келиш керек биринчи очередь. Анан келгенде дагы Чикаганын тегерегинде көп райондор бар да. Ким деген? Шамбург деген бар, Десплейнес деген бар, Илгин, анан дагы деген. Ошо келгенде ар бир районго бул район сонун экен, бул үй абдан кооз экен деп келбеш керек. Келгенде ар бир мекендештин балдары болсо, биринчи ошол район кандай экен, криминалы аз бекен, баягы ар кандай нациялар жашайт да, кимиси кайсы көп экен деп. Жалаң афроамериканецтердин немесине барып калсаң, аяктан эчке чыга албай каласың да. Ошон үчүн кайсы элдер көп экен, мектептердин рейтингин караш керек. Балдар мектепке барып калса, кандай рейтинг экен деп. Анткени ар бир райондун эми билебиз да, zip коду болот да, почтовый индекс. Ошол почтовый индекске закрепленный байланган мектептер болот, жана начальный, орточо. Эгерде ошол районго келип калсаңар, башка районго бере албайсыңар балдарыңарды, мектепке бере албайсыңар. Ошону аябай ойлонуш керек да. Ато көптөгөн мекендештер келип, бир районго отурукташып, анан кайра башка районго көчкөнгө аракет кылышат. Эмнеге көчүп атасың? Бул мектептер слабый экен, же болбосо афроамериканецтер көп экен, же жалаң актар экен, менин балам кичине басынтып атат деген сыяктуу. Ошон үчүн башка районго көчөт. Же болбосо кыргыздар бул районго келип, бир жерден үй алып, отурукташып, балдары өсүп, жанагы эмеге middle schoolга барарда, же болбосо high schoolга барарда мектепти алмаштырыш керек болуп калат да. Ошон үчүн башка районго көчөт. Ошондой да. Районду караш керек. Анан бул жакка келгенде эмне кылыш керек? Тилди тили жок киши бул жаңы төрөлгөн баладай, чынбы? Мыякта бирок бекер мектептер абдан көп. Ошолорду окуш керек.
Америкага келгенде тепкичтер бар да, ошо тепкичтерди туура өткөн адам эч качан кыйналбайт да. Эми кыйналуу болот, бирок билбес такыр эле башка жолго кирип кетпей. Мен келдим, биринчи квартира снимать эттим, экинчи жумуш таптым, үчүнчү балдарымды мектепке бердим. Мектептердин бүт баары мыякта бекер, коркпогула. Балдарыңарды даже мектепке барбайсыңар. Ар бир мектептин немеси бар, сайты бар. Ошол жака кирип балдарыңардын данныйын сурайт, толтуруп коесуңар, бир күнү телефонуңарга чалат, 2 күндөн кийин. Балаңар менен баласыңар. Бүттү, болгону бир рюкзак сатып бер, ичине мо деп список берет, $100 сатып бер, салып коесуңар. Бир тиын сурабайт. Кыргызстанга окшоп азыр даже мектеп, садиктер коррупцияга батып кеткен да, жанагы көптөгөн видеолор чыгып атпайбы? Анан деген мектептер, бекер мектептер, садиктердин көбүнчөсү платный, чынбы? Баягы Чикагодан көп угуп калам, $350 жумасына төлөйбүз депчи. Бул орточо да, орточо. Бекер садиктер да бар. Жашоосуна жараша. Колдонсо болот экен, ошолорду баягы грамотный кишилер таап алат. Издесе болот, Чикагодо көп эле негизи бекер бала бакчалар бар, детсаддар бар, детский садиктер бар. Бирок аны издесе, ошол жанагы жашоосуна жараша айрыкча биздин Кыргызстандан келген жаңы келген мекендештер үчүн бул мүмкүнчүлүк. Издесе болот. Мала имущий деп коет. Мала имущий издеп туруп, ооба. Башында эми мүмкүнчүлүк болбой атса, жумасына $350-400. Детский садиктер кымбатыраак, чем мектепке караганда, частный мектепке караганда. Ошон үчүн кымбат, алар баары платный. Бирок бекер дагы издесе бар, чыгат, мамлекет өзү жардам берет. Жаңы келген мекендештер даже балдар үчүн, өзү үчүн деле медкейр деп коет, медкейт деп коет деген. Ушундай программа бар, медкейт деп, страховка. Анда кенен ошолор боюнча ишене кылса болот. Байке, анан кийинки суроо бул мамлекетке Кыргызстандан келди, Америкага жайгашты. Сиз айттыңыз азыр үйдү алды, балдарын мектепке жайгашты. Эми бул жактан өсүп өнүгүш үчүн Америкада билесиз кредит скор деген бар. Ал кредит карт иштеткенге, анан пейменттер убагында төлөгөнгө байланыштуу болот го. Ошол боюнча бир аз кредит карттар, кредит скор боюнча айтып берсеңиз. Кредит скор дегенде көп мекендештер түшүнбөйт. Бул кредит скор ар бир адамдын Америкага келгенден өзүнүн эмеси болот да. Жанагы эмне деп коет, историясы деп коебу, жана тарыхы деп коебу. Кыргызча айтканда тарых болуп калат экен, атак орусча историясы деп коет да. Кредит скор, кредит скор. Кредит скорду ар бир мекендеш көтөрүш керек. Анткени кийин машина алып каласыңар, үй алып каласыңар дегенде, ошол кредит скор менен силердин канчалык баягы төлөй аласыңар, баягы финансовый частьыңарды билип коет да. Кредит скорду жогорулатыш үчүн эң биринчи кадам бул банкка барып дебет карточка ачтырыш керек. Дебет карточка ачтырыш керек. Баягы өткөндө дагы мен аябай күлдүм эле. Бүркүт деген байке интервью берип, башында бизге чейин келип турду. Анан деген акча табабыз дейт. Башында мен үйдө холодильникке катып жүрдүм дейт. Бир комнатада бир 5-6 бала жашайт да. Кийин ошол балдар алып койбосун деп акчамдын баарын алып туруп, анан бир айтам биштеген, анан барып анан кумга көмдүм дейт да, кумга көм. Кийин барып казып деп таппай калдым деп койт. Эптеп таптым дейт да. Мурда эми баягы түшүнүк жок экен да, жанагы дебет карточка бул эмне, банк дегенчи. Эми азыр көп эле мекендештер билет го дейм. Дебет карточка ачтырыш керек. Дебет карточка бул деген пустой карточка да. Өзүңөрдүн тапкан акчаңарды ошол жака саласыңар. Андан тышкары кредит скорду көтөрүш үчүн обязательно кредит карточка ачтырышыңар керек. Кредит карточка деген бул силердин акча эмес. Бул банктын кредитный карточкасы. Башында силерди билбейт, тааныбайт, силерге доверие жок. Анан кредитный карточканы ачпайт даже. Айтат, силерге ача албайбыз дейт. Анан суранып бизди издегенбиз да. Бир Американ банкка барасың, бир деген Чейзге барасың, бир банкка барасың. Мен такыр ачтыра албай койгом башындачы. Анан Capital эмнеле бир Capital One деген банк бар болуш керек. Ошол жака барсам, орустар иштейт экен. Пожалуйста деп атам да, пожалуйста, откройте мне кредитный карточку десем, $200 ачып берди да. Ошондо кулпуңдап сүйүнүп атам да, мен кредитный историям башталды депчи. Анан ошентип анан $200 ачтырып, кээ бирөө $500 ачтырып, анан ошону жакшы колдонуш керек. Колдонгонду билиш керек. Кредитный карточка бул банктын акчасы, ошонун баарын эле сарптап салбаш керек. Анын дагы 70%-ин колдонбогонго аракет кылыш керек. 30%-тен ылдый колдонуп, же болсо колдонуп салгыла. Бирок айдын аягында баягы анализ чыгар да, жаап койгула да. Ошентсеңер банк деген кийинки өзүлөрү көтөрүшү мүмкүн кредитти. Же болсо өзүң барасың да суранасың, 500-дүктү 1000 кыласың, тигинтесиң, акырындан көтөрүш керек. Анан кредитти көтөрүш үчүн бир машина алыш керек.
бир машина алыш керек кредитке да. Кредитке машина алыш керек. Мен дагы эми айла жок кредитный историяны көтөрүш үчүн биринчи машина 2011-жылкы Toyota Camry алып $11.000 алгам. Анан ошону убагында жакшылап төлөп койсоңор, анан кредитный скор деген Америкада 300дөн 800гө чейин барат. Анан акырындан көтөрүлө берет. Канчалык көтөрүлгөн сайын силерге доверие күчтүү болот. Например, бир машинаны жаңы бир эми кандай десем, машинаны алам десеңер, силердин кредитный историяны карап айтат, сеники начар экен, мону 24% менен жылына годовой деп беребиз дейт. Кийин кредитный историяңар өскөндө ушул дагы бир машина алам десеңер, о, сеники көтөрүлүп калган турбай деп, муну 24 эмес, муну 12% менен берет, например. Анан кредитный эмен көтөрүлүп 600 бирдеме болуп көтөрүлүп кетканда, анан бир күнү барсаң, сага бул машинаны 4% менен беребиз дейт да. Ошентип анан бул машина сатып аласыңбы, үй сатып аласыңбы, аябай керектүү нерсе. Мен азыр акырындан көтөрүп, бирок кредитный история бир эле калыпта тура бербейт. Түшүп, көтөрүлүп, кайра көтөрүлүп турат. Например, кредитке бирдем алып койдуң, ал түшөт. Кайра убагында жапсаң көтөрүлөт. Кредитный карточкаңда акчаңдын баарын коротуп салсаң, ылдый түшүп кетет. Кайра пополнять этип көмөтүп койсоң көтөрүлүп кетет. Бизде ошо 300дөн баштаганбыз да. 300дөн баштап 800гө чейин кетет. Меники азыр бир 775 ушул сыяктуу да. Азыр жаңы келген бала машина алам десе ага бербеши мүмкүн дейлерчи. Же болбосо көп процент менен берет. А мен эгер экөөбүз барсак жогу, менин кредитный историямды көрүп, о, Алмаз, аксакал, келдиңизби деп дилдер туруп, 2% менен же болбосо даже 5% берип коет да. Жакшы кредитный историяң болсо, айлан айын ушул эле машинаны утулуп бүт, процент төлөбөй эле кой дейт да. Үй алсаң дагы баардык көп жерге керек бул. Ошо кошумчалап кетейин, Алмаз байке. Негизи Америкада мондай кредит карт, бул кредит система, кредит history деп коет, кредит скор ошого жараша өсөт. Кредит history бул ошол сен буга чейин эмнелер алдың, эмнелерди убагында төлөдүң, төлөбөдүң, ошого жараша кетет да, жазылат баары. Кредит скор ошол сен канчалык убагында төлөсөң көтөрүлө берет, жана сиз айткан скорлор. Муну биринчи келгенде азыркы мекендештерге айтарым. Келгенде эле ачса болот, бирок мындай, кредит карт банк сразу бербейт. Бирок банк кредит карт бул өздөрүнүн банктын акчасы да, бекер акча, сен аны иштетип кайра убагында төлөсүң. Бирок бунун жакшы жолун кылышкан булар, экинчи жолу. Сен өзүңдүн акчаңды, мисалы, барасың да айтасың, security кредит карт деген бар. Security кредит карт сен өзүңдүн акчаңды, жок, $1000 төлөйсүң, мен муну кредит карт кылып бергиле дейсиң. Алардын акчасы эмес, өзүңдүн акчаңдын башында. Ошону мен да ошентип ачтырып турдум да, кепиталдан. Мага ачпай койду алар дагы. Анан алар айтты, $200 бизге бер дейт, өзүңдүн акчаңды. Биз салып туруп сага кредитный карточка беребиз дейт. Пока ошону колдонуп тур дейт. Биз көрөлү дейт, кандай колдоносуң. А эгер биздин доверияга кирсең, анан биз үстүнөн акча кошо баштайбыз дейт экен да. Абдан туура. Ошондой негизи эң мүмкүнчүлүк бул жаңы келген мекендештерге айтарым. Биринчи ушуну сөзсүз ачыңыздар. Себеби бул security кредит карт өтө жакшы. $1000, андан кийин мүмкүнчүлүгү акчаңыздар көбүрөөк болсо, мен $3000 ачам деп банктан анын лимитин көтөрсөңүздөр болот, канчалык көтөрүп, андан мисалы убагында төлөп $3000, андан $5000 ушу өзүм билбейм, точно цифраларын билбейм, бирок ушинтип көтөрсө болот. Аны силер иштетип баштасаңар, өзүңөрдүн акчаңарды өзүңөр кредит картты иштетесиңер, бир нерсе сатып алсаңар, наличкага же болбосо дебит карта акчаңарга сатып албагыла. Ошол кредит картыңарга иштетип свайп кылып колдонсоңор, андан кийин банктын довериясына кирип баштайсыңар. Себеби силер жаңы келген үчүн бербейт, а бирок өзүң акчаңды өзүң кылсаң, бирок история кете берет. Бирок колдонгонуңа дагы, жана сиз айттыңыз го, 30%-ин колдонуш керек да. Себеби 30% или ага чейин. Бул банк кредит карт, кредит система мындай иштейт экен Америкада, негизде дүйнөдө. Күн чыгып турганда зонтик берет. Анан жамгыр жаап атканда зонтигин алып коет да булар. Бул дегени сиздерге мисалы $1000 берип көрдү. Аны если анын баарын иштетип койсоң, ал кайра аны алып коет, башка бербей коет акчачы сага дагы дальшечи. А если эгерде сиз аны $1000 берди, анын 30%-ин $300 или $200 эле колдонсоңуз, буга жакшы эле экен, зонтикти берип тура берели дейт. Күн чыкса, жамгырда деле бул колдонбойт экен, жамгыр жааса деле бул колдонбойт экен, ушундай депчи. Ошол максатта берет, андан кийин 1000ди 5000 кылат, 5000ди 10000 кылат, ошентип кредит карт скор өсө берет. Бул эмнеге жакшы? Бул кийин биринчи кредит карт менен башталат. Кийин машина алганда, ошондой эле үй алганда, даже үйдү квартирага рентке алганда деле, үй алганда жылына ошондо да кредит скоруңарды карайт. Биринчи жылы кыйналып бирөө может алып бериши мүмкүн, жаңы келген мекендештерге да, досу, таанышы. Бирок кредит карты жакшы иштетсе, бир жылдан кийин өзүнүн атына өзү эле квартира ала алат. Үй ала алат же.
Андан кийин азыркы учурда бизде трак компанияда дагы эле мекендештер келет, кээ бири 5 жыл 10 жылдан бери иштейт, Америкада жүрөт, бирок кредит скору жок. Себеби мунун үстүнөн иштеген эмес да, кредит скорду көтөрөйүн деп. Азыр өтө кымбат төлөшөт да, мисалы бир трак алайын десе өзүнүн атына 20%ке чейин кредит скордун айынан жок болгон үчүн буга чейин эч нерсе албаган айынан ушундай болот. Ошон үчүн дагы экинчи жолу бул кредит карты скорду көтөрүш үчүн өзүндө эч нерсе жок, бирок ишенген достору же байкеси, иниси бар болсо, жаңы келген мекендештер айтыш керек, мен могу машинаны алам, мага поручитель болуп бер. Косайнер деп коет. Ошондо дагы косайнер болуп берет тиги байкеси же ким таанышы. Машинаны алганда ошонун кредит өзү төлөгөндөй эле өзүнө барса бербейт машина жаңы келген мекендештерге. Бирок тиги экөө тиги поручитель болуп берди, косайнер деп коет. Себеби бул төлөй албай калса мен төлөйм дейм да. Сиз мисалы жаңы келдиңиз, машина алам дедиңиз, сизге банк бербей койду кредитке. Анан мен сизге барып косайнер болом. Андан кийин ошондо тиги айтат, макул дейт да банк. Если Алмаз байке төлөбөсө, Сайпидин төлөйт дегендей максатта берет. Бирок мунун жакшысы, сиз машинаны төлөп бүткөндө сиздин историяңыз өсөт, бир машина төлөгөндөй болуп. Экинчи машина алганга мүмкүнчүлүк болот. Кийин трак алганга, үй алганга. Же болбосо ушул жолу бар, сөзсүз косайнер табыңыздар, поручитель деп коет, ошо менен алсаңыздар болот. Ушинтип кредит скорду өстүрүңүздөр. Америкада эгерде кимде ким көпкө жашайм, көпкө калам десе, мунун үстүнөн биринчи очурда иштеш керек. Бул эң важный нерселердин бири. Кыска убакытка келгенде кредит скордун деле кереги жок. Эгерде көпкө жашайм, 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл жашайм, үй алам, бизнес ачам, көпкө отурукташам десе алса болот. Мекендештер келди, жайгашты, балдарын мектепке берди, машина алды, кредит карта алды дегендей. Эми бул жакта Америкада калыш үчүн, Кыргызстанга барып келиш үчүн, легалдуу жашаш үчүн документация керек да, документ керек. Ошол эмнеден башташ керек, кандай кылыш керек, документ тапшырууда эмнелерге ката кетирбеш керек. Ошолор боюнча айтып берсеңиз, Документтерди тапшырганда грин карта бул Америкага келүүнүн эң жеңил жолу. Алар деле көп кыйынчылык көрбөйт да. Эмнеге биздин мекендештер грин карта утпай башка жолдор менен келгендер кыйынчылык көрүп калат. Анткени адвокатка кайрылат да. Адвокатың арзан эмес да Америкада. Адвокатың мурда ковидтен кийин кымбаттап кетпеди. Адвокатың айтып коюшу мүмкүн. Асты $25,000 чейин алат. Атак азыркы эң аз алды деген адвокатың эле $7-8,000 баштайт да процесстердичи. Грин карта тутуп келгенде эч кандай расход жок. Үйдө жыргап отуруп турсаң болот. Келген Кыргызстандан алып келген акчаңды. Эки жакты көрүп, кичине кыдырып, анан определенный убакыт, бир ай го дейм, бир айда грин картаң келет, social securityң келет. Ошондо да айтып коюш керек экен да мекендештерге. Мен да кайным бул жака келди, 1,5 жыл мурун грин карта тутуп. Грин картасы келди, social келбей койду да. Ошондой моменттер болуп калса, силер деген как раз келген, Америкага келген адреске закрепленный social security'нин офисине барып, appointment кылып, англисче сүйлөгөн жакшы бирөөнү апарып сүйлөш керек да. Мен жубайым барса, силер списокто жок экенсиңер, системада жок экенсиңер дептир. Таң калыштуу нерсе. Жок, биз грин карта көрсөттүр, мына грин картабызды алдык. Эмебиз жок. Сошулубуз жок. Анда бүгүндөн баштап силерди системага киргизели. Андан кийин күткөсүңөр 1 айга чейин, 2 жума, 3 жума күтөсүңөр деп, андан кийин келишпеди. Ошондойго кабыл калбагыла. Эми грин карта утуп келген кишилерге эч кандай оорчулук жок. Документтердин баары үйгө келет. Жанагы турист болуп келип бул жакка калып калам. Же болбосо окуу визасы менен келип бул жакта калып калам. Ар кандай жолдор менен келип атпайбы? Ошолор через адвокатты өтүп, аларга акчасын төлөгөндөн кийин анан акчаңды төлөйсүң, эми калган адвокат чечет да. Адвокаты жок эч жумуш баштабаш керек. Баары бир адвокатка такаласың. Кээ бирлер өзү баштайт процессти, өзү баштап, тигинтип, интервьюга чейин жетсе болот. Интервьюга чейин жетсе болот да, интервьюдан өтпөй калсаң, сени сотко жиберет. Бир да судья адвокат жок иштебейт. Айтат, адвокатың таап кел дейт. Анан адвокатты таап келсең айтат, 2 жылдан кийин кел деп коет. Судьячы ушундай мякта деген Америкада любой маселе чечилет, бирок убакытты аябай көп талап кылат да. Адвокатың 2 жылдан кийин кел деп коет, же 3 жылдан кийин кел деп коет. Анан жантылаш бар 3 жылдан кийин адвокатыңды апарсаң, судья, ушул сенин адвокатыңбы? Эми процессти 3 жылдан кийин баштайсыз, 3 жылдан кийин кел деп коет.
мына адвокат издеп жүрүп 6 жылың өтүп кетет да. Ошон үчүн башынан баштаганда адвокат менен иштесең, туп-туура жол менен кетесиң. Булар да эми өзлөрүнүн жумушун билген кишилер да. Суммасын айтат, суммасын да сразу албайт, анан суммасын бөлүп алат. Анан адвокат айткан нерселердин баарын эле баягы туура тандалган адвокат болсо, ата арасында аферист адвокаттар да бар. Акчаңды алат, жардам бербейт. Анан айтасың да, эмнеге жардам бербейт десең, акчамды албадыңарбы десең, сени нелегал кылып коем, сени депортация кылып коем деп коркуткан адвокаттар да болот да. Ошон үчүн баягы мекендештер менен кеңешип кескен бармак оорубайт деген ким жакшы деп. Мен деле көп кишилерге адвокат, мен де өзүм адвокатым бар, адвокат берип жүрөм. Юлия Елисеева деген абдан грамотный адвокат, бир дагы процессти уттурбаган. Бүт судьялар тандайт, судьялардын арасында авторитет. Ошонан өзү эле баягы күчтүү адвокат тапсаң, өзү эле бүтүрө берет жумуштун баарынчы. Баардык документти даярдайт, иммигрейшнге жиберет, иммигрейшн документти алат. Кейсиң өзгөрүлдү, 150 күн күт, сен 5 жылдык разрешение на работаңды салып ийебиз деп, ал келгенден кийин сошалдан карточкаңды алып, кадимкидей иштеп, праваңды алып, тракка кирип, бизнес ачып жүрө бересиң. Анан эмени интервьюну күтүш керек да. Интервью эми бул сложный процесс го, барасың 5-6-7-8 саат, офицер сурайт, переводчик алып аласың, даже керек болсо адвокатты апарсаң жакшы. Эгерде интервьюдан өтпөй калсаң, адвокатты сүйлөтпөйт аяктанчы, мнениясын да укпайт. Просто адвокат баардык процессти көрүп алат да, соттон баягы актап чыкканга возможности көбүрөөк болот да, мүмкүнчүлүгү көп болот. Анан кээ бирөөлөр ошол эмеде интервью бүткөндөн кийин эле 10 күндөн кийин кел дейт, 10 күндөн кийин барсаң, жыйынтыгы чыгып, грин карта берилет деп калат. Грин карта берилет деп калса жакшы, берилбет десе сотко жиберет. Сотко адвокатың менен барып, процессти утканга аракет кыласың. Аякта прокурор бар да. Прокурор өткөрбөйм деп чыгат. Минустарды издейт. Адвокатың защита кылып чыгат. Переводчик мыякта отурат, анан сот аягында решениясын чыгарат. Жакшы решение жакшы чыгып, грин картага чечилсин деп калса, ошол күндөн баштап 1 жыл процесс, 1 жыл күтүш керек. Андан кийин эле баягы Кыргызстандан өткөн эле процесс. Баягы эле өзүнүн формасын толтурат. Медкомиссияга жиберет, медкомиссия өтөсүң, бүт документ топтолгондо жиберип коесуң, иммигрейшнден кайра кат келет. Жарым жылдан 1 жылга чейин грин карта келип калат деп. Учурда бизде Семэкспрессте деле көптөгөн айдоочуларыбыз, жаңы келген айдоочулар, мисалы Мексика аркылуу келгендер или жошо болсо виза менен келгендер көпчүлүгү документ тапшырдык, каттарга байланыш себеби клиент өтө көбөйүп кетти дейт. Бир кичинекей болбогон суроону сураш үчүн адвокатка бир жума или 1 айга чейин жазылуу кыйын дейт. Болбогон суроону сураш үчүн. Ошол максатта анан биз дагы азыр Семэкспресс консалтинг деп биз атайын юридический офис ачтык. Абдан сонун 2 байке иштеп атат. Алар мурдатан бери иштеп жүргөндөр. Адвокатка чейинки мисалы ошол жеңил суроолорун эмнеге кыйналып адвокатты күтө бербей, ушул суроолорго баарына биз жардам берели. Арзан, адвокаттар өтө кымбат болуп кетпедиби? Ошол максатта жардам кылуу максатында Сем консалтинг деп формаларын толтуруп берген боюнча, бүт ушулар боюнча азыр Сем консалтинг деп ачтык. Ошол жакта бир аз болсо дагы бул документация жактан бир аз маалымат алып калдым азыр. Негизги эң биздин мекендештердин биринчи келгендеги бул кемчилиги башында толтуруп атканда эптеп эле толтуруп коет экен да, биринчи келгендечи. Эң негизги фундаментти мындай жатканда эптеп эле куруп койгондойчу. Каяктагы мыяктанбы же Кыргызстандан? Бул жактан. Чикагодон. Негизде эми документ толтурган боюнча айтсам, документ толтуруп атканда эмне жөнүндө бергендичи, полицейский кылабы же ушул жерден каталы кетишкен көпчүлүкчү. Фундаментти. Андан кийин үстүнө 3 этаж, 4 этаж үй кылып, акча кетирип, үстүнө кейстерин, тиги документти кыл, адвокатты ал, хот үстүн жанагындай кылсаң деле, эң биринчи жана фундаментиң нит болуп калды го. Анын баары кулап түшүп мүмкүн кетишине оңой эле шарт экен да. Ошон үчүн биринчи кеңешим башында биринчи толтуруп атканда мекендештер эмнеден кантип берем. Азыр айрыкча эми Мексикадан келгендер кайсыл темада берем, ала качуу же тигиби, кайсы темада болсо ошонун өзүнө ылайыктуусун, точно толук маалыматтарды берип, эң биринчи баягы 589 деп ушундай бир форма бар экен, ошону толтуруп аткандагы иш экен да, баардыгы. Фундаментти биринчи жакшы куюш керек экен да. Андан кийинки процесстин баары кийин кетет экен. Толтуруп атканда мен өзүм эле бир мисал, мен иним, бир тууган иним,
келгенде документ алыш үчүн эле жанагы келинчек аялым бар деп жазылып калган экен документке виза алып атканда. Азыр ал келди, бирок ошону толтуруп атканда аялым бар деп жазбай койгон. Аял чындап эле документальный аял жок, жөн эле виза алыш үчүн киргенде жазылган нерсе. Бирок ошонун айынан азыркы чейин документ ала албай кыйналып атат. Себеби сот айтты, сен эмнеге алдап жазбай койдуң аялым жок деп дейт. Тиякта аялым бар деп кирген экенсиң визага деп. Ар бир мелочь ошол мындайча айтканда энемин фундаменти туура эмес куюлуп калган да. Связка жок болуп калган ал жердечи. Ошону кеңеш берип кетет элек мекендештерге. Башында ар бир туура маалыматты бериңиздер, ар бирин точно жазыңыздар. Эмне маалымат болсо. Или ал жерде кээде айтат, точно неверныйсың, аны жерди толтурбай кой депчи. Кээ бир жерлеринчи. Ошону эң биринчи толтурган жер экен да. Ошону толтуруп атканда биздин мекендештер азыркы адвокаттарга барса кыйналып атышат. Ал жерде кээ бирлери орусча сүйлөйт же англис тилинде. Кээ бир мекендештер же орусчадан кыйналып калат, же англисчеден кыйналып, тиги айтканды толук оюн жеткизе албай калган кыйын болуп атпайбы? Ошол максатта бизде азыр мекендештерге жардам берүү максаты эки биринчи. Ошо Сэм консалтинг деп юридический офис ачканбыз. Сизге көргөзөм. Кудай буйрса да биз да анан рекламалап эме кылып коебуз, видеолор чыгарып коебуз. Абдан туура айттыңар. Бул Америкага туристтик виза менен келем деп атканда 100/160 форма толтурулат. Аякта 100дөн ашык суроо болот. Абдан оор формада. Ошону толтуруп атканда кээ бирлер баягы оюндан чыгарган бирдемелерди айтып коет экен. Бойдоктор үйлөнгөм, же ар кандай бирдемелерди айтып коет экен да, лишний бирдемени кошуп коет. Анан кийин бул жака келет. Анан баягы туристтик визасын башка визага орноштуруп, анан кийин адвокатка барганда адвокат ал 160 форманы көрө албайт экен. Immigration көрөт. Ал immigration билет ужечи. Кыргызстандан кандай качан чыккан, формаларын кандай толтурулган деп. Анан көп мекендештер ката кетирип унутуп коюшат экен да, тияктан. Же болосо бир башка бирөөнү кошуп, жубайым мындай, өз жаңгысы келип атат, же жубайым мындай, алар тиякта калышты деп коет экен да. Же экөөлөрдүн жанагы документтери совпадение болуп анан бияка келгенде аны унутуп коюшат да, анан кийин интервью коргондо мен бойдокмун деп чыгат экен да. Анан булар кармап коет экен да ошондончу. Ошон үчүн деген 160 формага эмнелер жазылды. Ошону мен мурда көп айтчумун. Америкага келем деген киши Кыргызстандан эле бир чоң ежедневник жана блокнот ачыш керек. Анан жазып туруш керек. Мен эмеге 160га эмне деп жаздым? Эмне документ даярдадым? Америкага келдим, эмнеден баштадым? Кандай кылдым? Эчтек унутпайсың. Анан ошо интервьюга кирерде ошо эмеңди ачып туруп эле бир сыйра окуп койсоң, деп эметип каласың да. Анан көп кишилер интервьюга барып, мыяктан историясын жазганда башкача жазылып калат экен да. Интервьюга кирип офицер менен мынтип отурат да, маңдай тескей отуруп сураганда анан ошол жактан каталар чыга баштайт экен, офицерлер айтпайт сен ката кетирдиң деп. Анан макул 10 күндөн кийин окошкага кел деп коет, барсаң өтпөй калдың. Ошон үчүн так даярдык менен эч кандай катачылык кетирбей, түз убагында пунктуальный болуп, жүрсөк баары жакшы болот. Пунктуальный деп калдыңыз байке. Америкада кийинки суроо мындай болсун. Эмнелерди кылбаш керек, мындайча айтканда, эмне закондор бузбаш керек? Ошол закондор боюнча айтып берсеңиз бир аз. Бузбаш керекти айтып берейинби? Мен өзүм менен оюм менен бөлүшөйүн. Канчалык мекендештер бул жака көбөйгөн сайын, мага да башында айтчу мекендештер. Бул жакта көп жашап калган абалар, байкелер, Алмаз, токтот. Эмне эле кыласың кыргыздарды чакырып? Аз элебиз, мындай эле жашап турбайлыбы, тигүү дегенде. Эми мен аларга таарынып калчумун да. Анан кээ бирде аларга да азыр акыркы күндөрү кошулуп калдым да. Мекендештер канчалык көп келген сайын ар кандай адамдар келет экен. 5 кол тең эмес деп. Кээ бир адамдар биздин кыргыз деген атыбызды уят кылып коюп атат да. Кыргыз деген атыбызды уят кылып коюп атат. Кээ бирлер түз жүрөт, законду сактайт. Кээ бирлер закондон тышкарыда чыгып кетип атышпайбы? Мен эми көп эле жолу айтып жүрөм, жакында өзүңөр деле билсеңер керек. Бир Чикагода бир район бар экен. Район эми баягы мекендештер абдан көбөйүп кетиптир да. Анан деген атын билбей атам. Анан унутуп атамбы же билбей атамбы? Анан сыртка чыгып кечинде. Тиякта 3, мыякта 4, мыякта 5, мыякта 4, мыякта 3 болуп анан 100 граммдан басышат экен. Анан баягы кызуу немелер бири менен согушат экен. Полицейскийлер келет экен, салып кетет экен, ошондой эле көп болуп. Анан бул деген чуть-чуть криминальный районго айланып баратат дегендей болуп. Анан полицейскийлер жакын бат-баттан келе баштаптыр да, карап. Тиягынан өтүп кетет. Патруль да мыякта полицейскийлер карап турат да.
Анан ошонун ар жагында бир токой бар экен. Ошо токойдон бир полицейский мындай патруль жасап жүрсө, мындай фонариктин жарыктары мынтет. Анан полицейский эмне болуп кетти деп барса, биздин кыргыз эле жарандары элик кармап алып, ошол жактан муздап, терисин сыйрып атыптыр да. Бул Америка үчүн элик союп атканың бул адамды өлтүрүп аткандай мааниде да. Мыякта эми жаныбарлар даже биринчи айтып коебуз го, кичинекей балдар, эркектер, анан мышык күчүктөр, анан эркектер деп биз 4-чү сортпуз депчи. Анан ошондойго барбаш керек да. Американын суусун ичип атасыңбы? Американын абасы менен дем алып атасыңбы? Законун сакта да. Анан бул жака келип алып, жанагы эмедей эле да. Башка бир өлкөлөрдө кетип баратасың, айдап кетип баратасың. Сени ГАИ токтотот. Бирөө ГАИ палочкасын көтөрүп коет, болду. Өзүң басып барасың. Анан баргандан кийин анан алар айтат, жана өзүнүн ставкасы бар да. Муну төлө, тигини төлө дейт, жана токтогулдай сайрап койчу, дегендей сыяктуу акчасын бересиң, анан кетесиң да. Америкада жана да сүйлөшүп келбедик беле? Америкада кетип баратасың, артыңан полицейский мигать эткенде, артыңан келип токтойт, бүттү. Эчтеке личный движениянын кереги жок, кыймылдын. Терезеңди кичине ачып коесуң, көп эмес, анан рульга колуң көрүнүп туруш керек, болду, отурасың. Хоть полицейский 15 минуттан келеби, жарым сааттан келеби, отуруп турасың. Полицейский келет, обязательно жана отпечатагың машинага калтырат келатканда. Ар бир водитель. Полицейский анткени бул кийинкиге доказательство, мен могу машинаны токтотком деп. Аларды үйрөтүшөт окшойт да полицейский академияда. Келип, анан келип, нарушениең болсо айтат. Алар документтерди сурайт, registration гана, driver license, дагы эмнени сурайт? Registration, анан insurance деп сурайт да. 3 документиң бересиң, текшерет, нарушениең жок болсо кетирет. Анан даже бардачоктон бирдеме алып берейинби документ дегенде сураш керек, алып берейинби деп. Анан кээ бир мекендештерди уккам, ошондой уккам да. Баягы байке дегенсип баягы кээ бирлер акчада сунуй эткен да. Мен бир полицейский токтоткондо пикап тракта иштеп жүргөн Кыргызстандан келген шоколад бар болчу. Кооз мындай плитичный кошо шоколад бар болчу. Плитичный шоколад. Атын унутуп атам, же кандай эле Кыргызстан беле же эмне? Сырты көгүш болгон. Полицейский токтотуп, баарын текшерип, жакшы барыңыз, тигиде узаткандан плитичный шоколаддан бирди сунуп атпаймынбы? Менин өлкөмөн келген шоколад, абдан дамдуу деп берсем, нам не положено дейт. Кечирип коюңуз, мен сизден шоколад да ала албайм, подаркаңызды да ала албайм, аман эсен барыңыз, тигүү деп. Анткени мыякта камера турат, мыякта үн жазылып атат. Булар деген жумуштан айрылып калгысы келбейт да. Бир шоколад алып коем деп, бул взятка болуп калат да. Мыякта Америкада коррупция деген аябай катуу каралат да. Ал бир шоколад алып коем деп, жумуштан айрылгысы келбейт. Анткени полицейскилердин зарплатасы жылына $100,000 жылына. Льготалардын баары бар, свет, газ, баардык нерсе льготалар. Коррупция кылбайт деңиз. Коррупция кылбайт эч качан. Эми арасында болсо керек. Анан биздин көргөнүбүздү айтып атам да. Анан деген булар кийин пенсияга да жакшы чыгат. Кийин пенсияга чыккандан кийин табельный оружиясын өткөрбөйт экен, ошончо калат экен буларда, формасы калат. Анан кийин булар көбүнчөсү охранный агентстволорго кирип кетет экен дагы. Кийин мурдагы пистолетин колдонсо, закон боюнча болот экен да. Мурдагы табельный оружиясын булар алып калбайт экен. Сен жумуштан кеттиң деп алып калбайт, берет, подарок катары берет. Анан кийин баягы моменттер болуп калат да, жанында алып жүрсө дагы, кийин бирөөгө кок эмеге өтөт, өмүрүнө зыян келип турса, бул оружиясын колдонгонго уруксат берет экен буларга. Ошондой жери бар экен. Менде дагы 2010-жылдары да, мындан 14 жыл болуп калды, жаңы келген машинаны эми 2-3 жыл айдагам. Ошондо полицейский тосуп штраф жазып атпайбы. Анан жазып туруп эле айтып ушундай деп жазып, правам алып кетип атат да. Негизи бул жакта Америкада келет, праваң алат, анан алып барып, машинасын алып барып текшерет да, бунун кандай чын эле ушул адамбы, кандай тикеттери, штрафтары бар дейт да. Аны мен түшүнбөй калып эле правам алып кетип атса, машинадан түшүп кала атпаймынбы? Артынан бара калайын десем эле, эми билбейм да, айткан эмес эч ким. Ошо андан полицейский мындай кылып эле катуу кыйкырып туруп эле пистолетин кармап атпайбы? Мен чочуп кетпедим өзүмдө. Ал дагы чочуп, ал полицейский чочуп кетиптир. Себеби бул жакта эч ким аркасынан барбайт да. Мен Кыргызстандагыдай эле көргөндөй эле аркасынан түшүп эле эмне мен правам алып кетасың деп сурайын деп бара калайын деген ой болчу да мага. Ошол эсимден кетпейт. Урматтуу көрүп аткандар, сиздерде да полицейский тоссо, эч качан машинадан түшпөгүлө.
атып бериши мүмкүн экен бул жакта. Кийин түшүндүм. Ошону айтып коеюн. Бул эми полицейскийдин өмүрүнө зыян келтирет деген бир эле ой келип калса полицейскийге пистолетин алып туруп атып салган кылсак. Ошо мен илгери эми Кыргызстанда көргөндөй эле түшүп эле сурай калайын дегем да, эмне болду, эмнеге алып кетип атасың деп көрсө, бул жактын закону боюнча праваңа алып айтып, праваң сөзсүз өздөрүнүн системасынан бир текшерет экен да. Жакшы байке, эми Америкада бул жөнүндө сүйлөдүк, штрафтар, жашоосу. Анан бул дагы бир нерсе бар. Кыргызстанда мисалы кээ бир парктарда иче берет го. Америкада парктарда алкоголь ичсе да болбойт. Көлдүн боюнда көпчүлүк мекендештерибиз башында билбей ушундан да штраф алгандар көп болот. Парктарга барып спирт ичимдиктерин ичкенде. Себеби бул жакта паркта спирт ичимдигин ичсе болбойт. Ошол бар. Андан кийин азыркы учурда Иллинойсто көпчүлүк адамдар көбүнчө штраф алып атышат. Машиналарына страховка койбой жүрө берип. Иншуранс койбой жүрө берип страховка. Ошонун айынан көпчүлүгү көп суммага түшүп калып атат. Страховка сөзсүз машинага коюш керек. Себеби страховкасы жүрсө, биринчиден азыр полис тосса, эгер тосуп калса, страховкаң жок болсо, машинаңды алып барып стоянкасына алып барат, штрафты берет. Экинчиден, эгерде кокустан авария болсо, акцидент болсо, ход тиги машинанын 20 миңби, 30 миң болсо, сен страховкаң болсо өзүң мойнуң менен төлөйсүң. Көпчүлүк мекендештер ушудан азыр жаңылышып атат. Страховка албай эле жүрө берип атышат да. Машинага сөзсүз страховка алыш керек. Ход арзан болсо да, хотя бир жагын өзүң машинаңды төлөбөсөң да, тиги машинаны төлөй турган эки түрдүү жолу бар. Экөө сен өзүң машинаңда же болбосо бирөөнүн машинасына төлөй турган. Жок дегенде бирөөнүн машинасына төлөй турган страховканы алыш керек. Себеби аны албаса көпчүлүк мекендештер буга чейин болду. Мен көп эле тааныгандар. Жок жүрө берем дейт, анан сүздү. Авария болгондон кийин тиги баланын атына $20 миң штраф тиги оңдош керек болсо, тиги сүзгөн машина. Тиги мекендешибиздин башына илет. Эгер ал төлөбөсө, бул жакта башка машина айдай албай калат. Водительский правасын ДМВдан эле суспенд кылып коет. Убактылуу, төлөмөйүнчө суспенд кылып коет. Айла жок, андан кийин айына 500 сомдук, может 200 сомдук страховка төлөбөгөн бала айла жок $20 миң төлөйт. Балким андан көп болсо анын баарын төлөйт. Себеби Америкада машина айдаш үчүн же болбосо трак айдап, негизи Америкада машинасыз жашоо кыйын, билесиз. Жана келе жатып айттыңыз го сиз, Нью-Йоркто эле машина, Нью-Йоркто эле болот, машинасыз жүрсө, бирок башка штаттарда, Америкада сөзсүз машина айдаш керек, машинасыз жашоо кыйын, билесиз. Ошон үчүн страховка эң маанилүү нерселердин бири да бул. Мага деле күн сайын жаза беришет да, мекендештер жазат, ар кандай каналдардан жооп бересиң, түз эфирлер өткөрөсүң. Бул Америкага жаңы келген жигиттер дагы көп мага жазып атат да, акыркы күндөрү. Чын. Алмаз байке, мен арендага машина алдым эле, доставкада иштеп аттым эле. Туура мен салып алыптырмын, шашып ушуп, договор түзгөн эмеспиз, аккаунтум левый, анан деген страховкасы жок экен, арендага алган баладан страховкасы жок десем, жүрө бер, анан кийин жасатып берем деген кымбат машина сүзүп алдым, 50-60 миңдик, 100 миңдик машина сүзүп алдым. Алмаз байке, эмне кылам, тигүү деп адвокат нанимать этиш керек бит. Аябай көп болуп атат ошондойлорчу. Анан мен Портландка да жакында бардым, 2 жолу конок болуп кеттим. Портландда мекендештерди көрсөң, бирөөсү да номер жок жүрөт да. Бүт, например, Портландтан 5 балага кезип калдым өткөндө, подряд. Мен дагы TA заправкасында турам деп видео чакырып койсом, менин мотивация менен келген жигиттер шуулдап жетип келиптир, карасаң номер жок. Анан айтам, силер кызыксыңар го? Номер тагып айдабайсыңарбы? Боло берет Портландда. Мыякта гаи токтотсо, I don't have money деп койсоң унчукпайт дегүү депчи. Ал болбойт да. Силер деген кой эле кетип баратасыңар. Ар бир документти мен Америкага келгенде, жана мен тамашалап койчумун, хоть Брюс Ли болгула депчи, хоть Шварценеггер болгула. Америкага келгенде силерди карабайт, күчүңөр барбы, же кандайсыңарбы, законду сыйлаган киши эле түп-түз жашайт. Ар бир документиңди чуктап кой. Сен деген документи чукталбаган машина менен кетип баратсаң, сен кой эле кетип барсаң, бирөө сүзүп салат сени. Полицейский келсе, сен документти көрмөсөң, күнөөнү сенин мойнуңа илип салат. Ошон үчүн абайлагыла деп айтып атабыз да. Туура жүрөсүңбү, законду сыйлайсыңбы? Түз жүрөсүң. Законду сыйлабайсыңбы? Бир күнү болбосо бир күнү башыңа түйшүк аласың да.
балдарды окат кылайын деп келип атат эми ошол 100 миңдик 80 миңдик 60 миңдик машинаны сүзүп алсаң страховкаң жок болсо төлө дейт да. Төлө дейт или болду мындан кийин машина айдай албай каласың, Ой, машинаны алып койгону менен барбыр төлөйт. жок, менин праваң дейм, праваңы уже жарабай калат да. Жарабай калат. Алып коет дегенде байке эне да ойго келип кетти. Жанагы жаш балдарын машинада калтырып койгон боюнча дагы билесиз да. Если балдарың бул жакта мисалы 12 жашка чейин жаш баланы машинада жалгыз таштап магазинге кирип кете албайсың же башка жака кирип кете албайсың. Сөз жаныңда алып жүрүшүң керек. Бул закон дагы угуп атабыз азыр. Ушу Кыргызстандагыдай эле кичи чоңоюп эле калган машинада туруп турат да деп жаш балдарын таштап эле магазинге кирип кетишет же дагы бир жерге бат эле кирип чыга калам 5 минут. Кыргызстанда дагы болот ушундайлар, Жок, бул жактачы ушундай болуп атыптыр. Кыргызстанда эми таштап кирип кете беришет го, билесиз да. Ооба, эми аякта Машинада туруп тура берет деп кой элечи. Ошону бул жакта деле кылышыпчы, байкабай. 12 жашка чейин башка штат билбейм, Иллинойдо 12 жашка чейин балаңы өзүн жалгыз таштай албайсың. Сөз жанында алып кетиш. үйгө да таштай албайсың, жаңгыз бир определенный возрастка чейин. 12 жашка чейин ушундай энеси бар. 12 жаштан кийин өзү мектепке барса болот дегендейчи. Ошол ушундай нерселер бар. Ошону эске алыш керек. Карсит сөзсүз болуш керек. Карсит болуш керек. Мен азыр карсит болуш керек десе жүрөгүм түшүп кетти да. Менде видеолорум бар да. Менде карсит колдонбогон видеолорум бар да. Балдар мага замечание коюп тура алмаз байке, эмне Салимышка карсит жок отурат депчи. Мен карсит бар, бирок кызым карситке отура албайт да. Анда айтат, мен барбайм дейтчи, отурбайм дейтчи, ошондой проблемалар башталат да. Карситке дагы негизи. Ооба, отуруш керек, бул безопасность деген бир Если полис тосуп калып байкап калса, ооба, штраф берет. Даже мыякта деген күчүк мышыгыңды деген эмеге машинага чыгып, итиңди машинага чыштап коюп, Walmartка кирип кетип, кайра келсең, бирөөлөр чалып койсо, полицейскийлер келип тикет берет. Даже ушундай случайлар өткөн, келип, терезесин талкалап, эшигин ачып, күчүктү алып чыккан учурлар болот экен да. Күчүктү тажабы. Сиз айткандай эле жана бул жакта биринчи жаш балдар, анан аялдар, анан күчүк мышыктар, анан эркектер дегендей эле жанагы да байке. Биз күчүк мышыктардан кийинирээк турабыз эркектерчи Америкада. Ооба, ошондой болуп калат экен. Ошол булар жаныбарларды өтө мындай эне кылышат, билесиз, сыйлашат. Ошол дана мүмкүнчүлүктөр боюнча айтып берсеңиз Америкада байке, биз бүт эле азыр элдерди баягындай кылбайчы. Эми не деп коет? Бүт кемчиликтерин айтып, оор жактарын айтып атпайбызбы? Мындай кылса болот, мындай кылса болбойт, тигиндей кылгыла деп бүт баарын айттык. Эми Америкадагы келген мүмкүнчүлүктөр байке, келди, жайгашты, бүт нерсесин ушуну кылды. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар байке Америкада? Азыр эми Нуман деген энебиз бар, Баткендик, көп видеолорго түшүп жүрөт. Агасы Данияр, алда Баткенден 1,5 жыл мурун грин карт утуп келишти. Жана түз эфир кылып, Инстаграмдан отуруп, 1-2 саат чагылганда ошол Данияр энебиз чыгып калды. Алмаз байке, эмне жумушта жоксуз? Келиңиз, Весте жакшы болуп атат депчи, жумуш жакшы болуп атат деп. Анан мекендештерге аябай сону мотивация берип койду. Мекендештер да абдан ыраазы болуп калды. Айтты. Мен азыр биз Семэкспресс компаниясында иштейт, Нумандагы, Даниярдагы. Келгенибизге 1,5 жыл болду дейт. Азыр Чикагода экөөбүз отдельно өзүнүн үй бүлөлөрү менен отдельно турабыз дейт. Жеңил машина сатып алып койгонбуз дейт. Андагы машиналар дагы жакшы сонун машиналар сатып алып коюшкан. Азыр иним бир машина менен жүрөт, өзүнүн машинасы менен. Мен өзүм машина менен жүрөм. Семэкспресс компаниясынын паркингинде 2 машинабыз турат, трагыбыз турат. Аны арендага берели деп атабыз деди да. Элдер кол чапты. Малатсы дейт. Барганыңарга 1,5 жыл болуптур. Өкөңөр 2 машина сатып алып, 2 квартирада анан отдельный сатып алган трагыңар менен иштеп жүрөсүңөр да 2 машинаңар турат, кородо. Арендага берели деп атасыңар. Кандай сонун депчи. Америка айтып коет да, бул деген максаттардын Америка страна мечтов дейт. Ошону кыргызча которбойлубу? Кыялдардын мекени. Ооба, Америка кыялдардын мекени. Америкага келген баягы аябай ийгиликтүү адамдар бар да. Ал Америкага бир эле чамоданы менен келген да. Бир эле чамодан. Бизге чейин 30, 40, 50 жыл мурун эле бир эле чамоданын көрүп, Европадан, тияктан, мияктан келген. Азыр Шварценеггер деле ошондой турбайбы? Анан эмне деген ийгиликтерге жетип атышат. Ийгиликтерди мурда көп билчү эмес да адамдарчы. Азыркы учурда биз кичине көрсөтүп, блогерлер, мына телевидение деп көп көрсөтүп атышпайбы? Чикагода акыркы эле канча 2-3 айда 15 кафе ачылды деп атпайбы? Эмне деген пикап трактор ачылып атат, эмне деген бокс трактор компаниясы, чач тараштар, сулуулук салондору,
машина жууган автомойкаларды мекендештер ачып атат. Абдан көп ийгиликтерге жетишип атат. Анан биз дагы ошол кээ бирде уйкусуз түндөрдү өткөрүп, видео тартып, түз эфирлерди кылып атканыбыз мекендештер келсин, буттарына турсун, башка өлкөлөрдөн деле келип атышат. Эми ошолордун арасына биздин да мекендештер кошулуп калсын, жакшылыгын алсын, жаманын баягы албасын, жакшы дүйнөнү титиреткен университеттер бар. Ошол жака балдары окусун. Эми кыргыз элине кийин салым Америкага мекендештердин келгени эле чоң салым. Анткени бул мекендештер бюджетке акча салат, Кыргызстанга акча жиберет, ошол эле айланып келип бюджетке түшөт. Анан ошолордон биз жиберген акчалардан мектептер салынып атат. Эми президенттен баштап премьер-министр, аким, губернаторлор булар өзлөрүнүн чөнтөгүнөн чыгарган жок да акчаларды. Салыктан, элдердин баягы төгүп аткан акчалардан, организациянын салыгынан салынып атат да. Биз дагы чоң жардам кылып атабыз да Америкада жашаган мекендештер. Биз жиберген акчадан мектептер, жолдор, садиктер, көп бактар эметип атат, отургузулуп атат, парктар ачылып атат. Булардын көбү. Анан канчалык мекендештер бул жакта көп болсо бюджетке көп акча жиберебизби? Анан Кыргызстан өнүгүп өсөбү? Мияктан билим алып атат мекендештер, чоң компания ачканга баягы уже баягы мүмкүнчүлүгү балдар миякта көп. Бир гана нерсе гарантия жок да Кыргызстанга барганда. Кыргызстанга барганда көп эле мекендештер азыр Кыргызстаныбызды Швейцария кыла турган немеге жетип калды деңгээлгечи. Европада бар, Японияда, Америкада, Австралияда азыр мекендештердин баардыгы бар. Барып туруп Кыргызстанды өнүктүрөлү деп атат. Бирок гарантия жок деп көбү коркуп барып айтат да. Анткени өткөндө Германияга биздин президентибиз барганда бир жигит ушундай суроо бербеди. Менин возможностум бар, менин досумдун возможносту бар. Фабрика ачканга, завод ачканга биз азыр Кыргызстанга баралы деп атабыз, бирок коркобуз дейт. Анткени мүмкүнчүлүк беришпейт дейт. Бир жакшы бирдем ачып койсок келишет, мынча суммага сатасың, болбосо тигинтип коебуз деп. Даже эми өлтүргөнгө чейин деле барып коюп атышпайбы. Азыр коррупция менен катуу күрөш жүрүп атат дейт. Жана ОПГ менен катуу күрөш жүрүп атат дейт. Ошолордун аягы сонун болуп, жыйынтыгы сонун чыгып кетсе, анда гарантия берсе, Кыргызстанды могу чет өлкөдө жүргөн мигранттар эле гүлдетип коет. Ошолордун бири мына Америкага. Азыр деген Американы бүт дүйнө карап турат. Жана Россияда жашаган мекендештер карап турат, мияка кантип келебиз деп. Европада жашаган мекендештер кантип келебиз деп турат. Кыргызстанда, Өзбекстанда, Австралияда, Японияда, Турцияда баардык мекендештер, дүйнөнү кыдырып жүргөн мекендештер азыр Американы карап турат. Кантип ошол жака жетсек деп. Мамлекет эме түзүп берсин да, мүмкүнчүлүк түзүп берсин да. Анан мамлекет жакшы мүмкүнчүлүк түзбөгөндүктөн анан булар Мексика жолуна салып атат да. Ошон үчүн миграция службасына бөдөнөнү сойсо дагы казапчы сойсун дегенде күчтүү баягы специалисттер, мигрант болуп жүргөн адамдар келсе, президентке жакшы түз маалыматтарды берип турса, президент кол кабыш кылып ушул направленияда баягы заданияларды берип, жана мындай кылабыз деген болсо маселе чечилет. Көптөгөн адамдар бул жака келгенге эме алат да, мүмкүнчүлүк алат да. Негизи туура айттыңыз, ошо менин деле 14 жыл болуп калды. Эртең майда 14 жыл болот Америкада жүргөнүмө. Жашап атканыма 14 жыл. 14 жыл. 10,5 жыл деп эме атпайбы, мактанып атпайбы? 14 жыл болуп калды. Негизи Америка чындыгында эле мүмкүнчүлүктөрдүн мекени. Ким аракет кылса, катуу иштесе, ойлонсо, тоскоолдуктар аз да бул жакта. Шарт бар. Если жакшы иштесең, мүмкүн иштериң алып кетсең, ошону өнүктүрүп кеткенге мамлекеттен кээде жардам болот. Мамлекеттен дегенде бул мамлекет сенин жөнүнө келип, мисалы ишканаңды текшере бербейт же тигинте бербейт, тоскоолдук болбойт. Если закондор жазып койгон, ошонун баарын эле кылып кетсең, ошол түрдө кетсең, азыр ошон үчүн Кыргызстандан келип эле кээ бирлер ресторан ачып атат, ар түрдүү жумуштар, парикмахерский ачып атат. Эми көптөгөн мындай майда бизнестер ачып атышат. Баарына мүмкүнчүлүк бар. Жо сен кече эле келдиң, сен мынча жашашың керек эле тиги деген жок. Мүмкүнчүлүгү барбы, билеби, ошону ачса болот, кылса болот да. Ошонусун мен атайын баалайм. Америкада жакшы жери, эң жакшысы страховка дегенде, эң мен мындайча айтканда биринчи баалаган нерсем Америкада страховка. Мисалы кандай бир жумуш баштаба, страховкага коесуң, ал банкрот болуп кетпейт. Банкрот дегенде баягы өрт чыгып кетсе, же болбосо мисалы трак алсаң же машина алсаң,
ал авария болсо страховка төлөп берет, кайра өзүн толуктап берет да. Ошонусу жакшы. Мисалы бизде трак компанияда деле биз коркпой эле $100,000 коркпой трак ала беребиз, себеби бул $100,000 турат деп элечи. Кудай сактасын, случайно бир нерсе болуп кетсе, аны страховка кайра ошондой трак алып берет. Ойлонбой эле коесуң. Эми страховка төлөйбүз, бирок ушул нерсе жакшы өнүккөн. Кыргызстанда да ушул нерсе өнүксө сүйүнмөкмүн. Эми страховка өнүгө баштаптыр, иншуранс Кыргызстанда. Бирок бул да Американын деңгээлине чыкса, Кыргызстанда да бюджетти эми бизнес ачкандарга кыйла мындай шарт болмок да. Страховкасы жакшы. Андан кийин налог жагынан бизнеске айрыкча Америкада бизнесмендерге налог жагынан шарт бар. Даже мисалы Америкада ушунчалык бизнесмендер үчүн налог жагын өтө жеңилдеткен да. Мисалы Трамп айтчат го, жана президент болгочу бул $1 дагы налог төлөбөптүр, тиги бул тиги. Бирок закондуу түрдө эле ошондой да. Закондуу түрдө төлөгөн эмес, себеби Американын закону ушундай кылып коюптур, бизнесмендерге ылайыкташтырып койгон да налог жагын. Бизнестиң өнүктүр, иштет, ал жакта главный максат ошол жакта сен жумушчулардын санын көбөйт, жумушчуларга мындай маяна берип, зарплата берип, ошол жумушчулардын саны канчалык сен бизнесиң өнүксө, ошончо жумушчу көп. Силер жумушчунун санын көбөйткүлө депчи. Кыргызстанда дагы ушул нерсени кылса, билбейм, өсүп өнүксө керек эле дейм да. Себеби бизнесмендер бул налогтон бир аз жеңилдетип, канчалык эне болсо, жумушчу орунду дагы көбөйтмөк. 2 эмес 4 завод ачмак, может 6 завод ачмак. Ошол эле. Кыргызстандан көбү налогтон качып эле көп нерсе кылбай жүрө беришет экен да. Себеби көрүнүп калам, тигинтип калам, чоңойтсам тигинтип калыш керек, антыш керек деп элечи. Президентибиз келип атканда айтканда миграцияны азайтам деген да. Анан өткөндө тамашалап өзү сурабадыбы? Ай, мен келгенден бери миграция азайдыбы dedi. Жок, наоборот, тескерисинче өстү деди да. Бул Америкада бизнес ачам десең өздөрүнүн шарттары бар. Сени кыйнабайт, текшерүү келбейт определенный убакыт, бутуна туруп алсын деп. Мен да бизнес ачып көргөм, мен баягы оптовый магазин ачып көргөм. Жаңа ачылдым деп Кыргызстандан ачкандан кийин эле уже иштегенге невозможно. Баары жетип келет да, налоговый келет, пожарный келет, санэпидстанция келет, тиги келет, тиги келет. Аягында такыр эле болбогондо бир гражданский форма менен бирөө келет. Мага 500 сом бер деп. Анан айтасың, эмнеге берем, сен кимсиң десем, корочкасын көрсөтөт. Мен майормун дейт да, менде ушундай случай болгон да. Майор болсоң эмне кылайын десем, мага 500 сом эле берип кой, мен кете берейин дейт. Мен айтам, сен кимсиң? Мен сага 500 сом бергенде, бар, баш көзүмө көрүнбөй жогол дебем да. Ошол сыяктуу да, аяктан бири бизнес ачсаң келе берет, тигинси келе берет, мунусу келе берет, коколой берет. Бул Американыкы бизнес ачыш жеңил, бирок определенный убакыт талап кылат, анан эч ким тийишпейт. Анан сен бир акырын келип текшерип коет, кафе ачсаң тазалыгын карап коет, анан B деген эмелер бар го, айтып коет, мондай тазалыктан ылдый түшүп кетсең, жаап коет мыяктачы, даже жапканга чейин апарат. Өзүң эле анан тырышып аракет кылып эме аласың да. Ошондой. Жакшы эле сүйлөшүп атабыз, жакшы. Анан деген эмне баягы азыр эле айтып койсо болот да. Рахмат айтып койгон мына. IT Group деп Тимур Инибиске абдан чоң рахмат айтабыз. Ушул Тимур Инибис ачкан атайын эме турбайбы? Студия турбайбы? IT Group деп мияка да жазып коюптур. USA TV KG болуш керек, USA TV KG'ге абдан чоң рахмат айтабыз. Ушул дагы эме чыгат ошо. USA TV-ден чыгат. Колдош керек, сону видеолор чыгартат, анан деген мо эме желекти берип атышат. Ооба. Подарок. Ооба. Дастан деген инибиз. Дастан деген инибиз экен, Бул деген мигранттар үчүн эң кымбат подарок деп коебузбу, жана белек, бул эмне? Желек. Тууда, мен желек десем, мекендештер айтып атпайбы? Бул деген желек эмес, сен туура эмес айтып атасың, бул эме дейт. Туус дейт. Туу желек экөө бир эле го. Экөө бир эле дедим да менчи. Герб башка да. Мен айттым да, туу, мен минтип койдум да, тамашалапчы. Туу деген туу да, туу жел бербейт, желек деген жел берет деп койсом анан тамашалап койдум да. Эми экөөнүн айырмасы деле жок болуш керек. Абдан сонун экен да, бул материал атайын эметкенбиз дейт. Бул деген үлбүрөгөн эме эмес экен. Бул деген кадимкидей муну менен жамынып алсаң да болот го. Кыргызстандын желеги экен. Мындайынан азыр эмелерде, кетерлерде чыгышы мүмкүн, желекти туура эмес көтөрүп койдуңар деп. Абдан сонун экен да, караңыз. Кыргызстандын желеги. Абдан сонун. Абдан чоң рахмат айтабыз. Деп эле мындай эметип койдум, өзүм эле алпачы болуп кеттим да. Кечирим сурайм Сайпеден.
Алмаз байке, чоң рахмат. Менин оюмча абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Себеби менин да бул биринчи, мындайча айтканда, алып баруучулук подкаст болуп атат. Сүрдөдүм бир аз. Кудай буйрса кийинкисинде балким жакшы да мындай дагы өсүп өнүгөм дегендей. Мен үчүн бул менин жашоомдо биринчи болуп атат. Сен айтсаң мен таң калып атам да. Мен деген эме аябай күчтүү журналист менен эле подкаст кылган. Жок байке, мен биринчи жолу азыр ушул жерде сиз менен болуп атат. Жакшы. Эми просто сиз менен болгон үчүн жеңил болгондур. Ошо чоң рахмат сизге дагы бир жолу келип, мекендештер үчүн өзүңүздүн болгон тажрыйбаңызды, жашооңузда болгон билимиңизди, ошол Америкадагы болгон жашоону, жакшы жаман нерсени, эмне кылыш керек, кылбаш керек нерсенин бүт баарын айтып, мекендештерге бул бир аз да болсо мотивация же болбосо бир пайда болот деген үмүттөмүн. Сизге анда мекендештер үчүн коштошуучу сөз берсек. Ооба, биз дагы Сайпи Дениске абдан чоң рахмат айтабыз. Айтим групп, Тимур Инуиске чоң рахмат айтабыз. Желек белекке берген Дастан Инуиске чоң рахмат айтабыз. Анан мекендештердин бүт баарына ийгилик каалап кетебиз. Америкага келгиле, Американын жери, территориясы баарыбызга жетет. Американын акчасы баарыбызга жетет. Келген кыргыздар бул ысык көлдүн тамчысы деп айтып атабыз. Бирок эң негизгиси жолуңуздар ачык болуп, жакшылап ойлонуп, кененирээк акча тыйын алып келип, кыйналбагандай болуп. Ар дайым биз бияктан дуба кылып туралы. Келе бергиле, жолуңуздар ачык болсун. Анан мен Сайпидинге да өзгөчө бир рахматымды айтып кетким келип атат. Сайпидин өзүнө эмес, Мирлан экөөнө да. Экөөнүн ар дайым айтып коем, эгиз козудай болуп жүрөт деп. Экөө абдан дос, анан ушул Семэкспресс компаниясынын негиздөөчүлөрү. Күндөн күнгө өсүп атат. Биз дагы ушул Семэкспресс компаниясына бекерден келген жокпуз да. Сураштырып, көрүп, анан ичиндеги баягы кухнясын көрүп, жигиттер түп-түз иштегенин көрүп, кандай диспетчерлеринин деңгээлин көрүп, баардыгын көрүп, жакшы жерлери абдан көп да. Мына мекендештерге абдан сонун жардам берип атасыңар. Жаңы келген мекендештерге трак алып берип атасыңар. Паркингдин бүт баарын бекер кылып коюп турсуңар. Азыр мекендештер 2 айга кетип калып сүйүнүп атышат. Кыргызстанга 2 ай жүрүп келсек деле трагыбызга бир тиын төлөбөйт экенбиз деп. Атак айтып коюш керек, Нью-Йоркто $450 чейин төлөйт бир айда. Чикагода бир 250-ün тегереги го дейм. Жигиттер бул кеткен баягы чыгымдарды өз мойнуна алып, мекендештерге жардам берип атат. Башка компанияларга окшоп иншуранстерин абдан чоң кылып, анан деген иштебей калган жумаларда дагы төлөтпөй, аны токтотуп өзүнүн мойнуна алып, иншурансты да арзан кылып берип атат. Абдан ыраазы болуп атабыз. Абдан жакшынакай каалоо тилектерди 1 сааттап, 2 сааттап айткым келип атат, бирок эми эфирди бүтүрүш керек. Чоң рахмат байке. Семэкспресс өсө берсин. Азыр 400 болду деп айтып атасыңар. 500 болсун, 600 болсун, башка зданияга көчкүлө, башка паркинг кылгыла. Кыргызстан силерге абдан чоң рахмат айтып коюш керек. Америкада Мирлан экөөңөр жүрүп, Кыргызстанда отурган, азыр да расширение болот, где-то канча 150ден ашык, 180 же 150ге жакын адамдарга Американын зарплатасын берип, жумушка алып, окутуп, чокутуп атасыңар. Жолуңуздар ачык болсун. Абдан чоң рахмат. Чоң рахмат байке, сизге дагы иштериңизге ийгилик, үй бүлөңүздө тынччылык болсун. Ушинтип кыргыздардын астында жадырап, жайнап эле ассаламу алейкум деп жүрө бериңиз. Ассаламу алейкум деп жүрө берели. Жүрө бериңиз байке. Чоң рахмат. Мотивация бере бериңиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат байке.